Ыйык Рамазан айында, ыйык Орозо айында биздин көрүүчүлөрдө дароо оозорун ачышып, жакшы тамактар менен, жакшы тилектер менен бата кылышып, биз жолуктук долбоорун көрүп жаткан убак болуш керек, Анжелика айым. Ооба, болгондо дагы бүгүн Норуз күнү 21 март ушул кереметтүү жаз майрамындагы сиздер менен аманчылыкта биз саламдашып жана куттуктап жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Ушул ыйык айлардын биринде сиз эмне тилек кылсаңыз ошолордун баардыгы кабыл болсун жана ошондой эле мен сиздерден абдан суранып кетмекчибиз. Биз сиздерден абдан суранып кетмекчибиз. Ушул жакта отурган биздин катышуучулар өз бактысын тапсын деп жакшы ниет да кылып коюшуңуздарга тилектешпиз. Андыктан мына ушул улуу Орозо айында жана Норуз күнү кандай гана сонун тилектер аткарылбай калмак эле. Ошондуктан бүгүн болушунча жакшы ниеттерди коюп, болушунча жакшы эфир өткөрүүгө баардыгыбыз биргеликте катышабыз. Андыктан убакытты созбой эле дароо биз алдыга өткөнгө шашылсак, анткени бүгүн бизде өзгөчө жаңылыктар бар. Анжелика айым, ал сиз экөөбүз да көп жаңылыкты угуп эле экенбиз, ошон үчүн көрүүчүлөр менен чогултканга туура келди окшойт. Ооба, ар бир эле биздин көрсөтүүбүз чоң жаңылык жана ошондой эле чоң дагы жаңылык жарата тургандай талапкерлер менен коштолот. Ооба, бүгүн биздин көрсөтүүбүздө талапкерлер дагы бар. Талапкерлер, жаңылыктар, сиздер күтпөгөн окуялар менен биз жолуктук долбоору алдыга карай өзүнүн чыгарылыштарын улайт. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен деп алдыга карай баштадык. Экранга жакын келип бериңиздер. Биз жолуктук долбоорунун демөөрчүсү, Кыргызстандагы эң мыкты курулуш компаниялардын бири Кут курулуш компаниясынын үйлөрү баардыгыбызга насип этсин деп, Кут курулуш компаниясынын эң сонун объектилери менен таанышып алабыз. Албетте ушул Кут курулуш компаниясынан батир алган, үй алган баардык үй ээлерине ысык борсок менен биргеликте дайым үйүңүздөрдө береке жана даам болсун деп тилейбиз. Ооба достор, эгерде сиз Куттан үй алсаңыз, ысык борсок менен бизди тосуп алыңыз. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө ооба ушундай даамдуу борсоктор, эт, негизи эле биз кыргыз пирамиданын нандары. Ооба, дасторконунда баягы эмнеси менен айырмаланат десе, албетте борсогубузду көрсөтөбүз. Мисалы үчүн казактардын борсоктору башка, биздики болсо мынакей ушундай кичинекей, тоолук. Ичинде рецепт бар деп койсуңбу, ичинде болсун. Ооба, анан кийин ушул борсоктордун баардыгын бышырып келдик да бүгүн. Ооба. Бүгүнкү студиябызда биз чай ичебиз, анткени алдыда дагы жакшы долбоорду колдойм деген компаниялар, булар суусундук иретинде, тамак иретинде кирип аткан учуру кайрылып кетет элем. Биз жолуктук реалити долбоорунун эгерде сиз көрөрманы болсоңуз, каалаган белегиңизди жана ошондой эле колдооңузду көрсөтүү иретинде төмөндөгү номерлер менен байланышып, бизге демөөрчү болсоңуздар дагы болот. Акыркы чыгарылыштардын биринде сырттан Айдана деген талапкер келип, жолдошту кайра эфирде 10 жолу айлантып, жолдош мырза өзүнүн атын дагы унутуп койгон мындай эмеге чейин жеткен. Анан жолдош дагы бүгүн карасак, экөө дароо эле мындай Айдананы келин кылып, кызмат кылып алып келгенде эле экөө бүгүн эфирге биринчилерден да келип отурат. Жолдош, Айдана, саламатсыңарбы? Маанайыңар кандай? Саламатсыздарбы? Анжелика эже, Канатбек эке, урматтуу катышуучулар. Бизде баары жакшы, азыр таанышуулар уланып атат. Майрамыңыздар менен сиздерди куттуктайбыз. Өзүнчө жолугушуу уюштурдук. Барып тамактанып, тамак чай үстүндө эфирден сырткары айтылбаган дагы сөздөр менен таанышып, сүйлөшүп отурдук. Суроолор болду, ар кандай суроолор болду. Ошону таанышып келдик. Азыр жакшы баары. Сөз атабыз.
Айдананын өзгөчө эмнеси жакты, эми баягы сырткы келбетин көрүп жактырганыңызды баарыбыз түшүндүк да. Ошол бир жума аралыгында Айданадан эмне сапаттарды баалай алдыңыз? Мурда мисалы талапкерлер келгенде дароо эле токтотконсуз сүйлөшпөйм депчи. Айдана менен дагы да уланып жатыптыр. Айдана негизи мындай чыныгы карапайым кыргыздын кызы экени көрүнүп турду башында эле. Анткени ата эненин сыйлаганы, мисалы мен берген суроолорго дагы жоопту ала алдым да. Мен берген талаптарга деле, мисалы жоопторго деле мындай жооп ала алдым, азырынча болот. Эми эмне деп коет эле, таанышуу дагы уланат, эми жакшылык. Мен ойлодум эле, таанышууга Айдана апасы менен чогуу барат болуш керек дегенде, жана жолугушуугачы. Себеп дегенде көбүнчө көрөрмандардын арасында күйөрман болуп калган апам болду дедиңиз биринчи. Анан кийин сиз көрүп турсуз, көрсөтүүнү апаңыз айткандан кийин жолдош тууралуу сизге айткандан кийин апаңыз менен тааныштырдыңызбы же тааныштыра элексизби? Кыргызстанда болсо тааныштырмакмын. Кыргызстанда эмеспи? Чет мамлекетте апам. Москвадан. Жолдош сиз күткөндөй бала экен, мырза экен? Ооба, мен ойлогондой эле, мен видеодон көргөндөй эле бала экен. Жакшы, түшүнүктүү, токтоо. Орду менен сүйлөгөн. Апаңыз аты ким? Гүлзина. Гүлзина? Гүлзина эже. Мынакей акырын мындай аракеттер болуп атат. Буюрса Бишкекке келсеңиз, жакшы жаңылыктарыбыз бар дегендей. Бизди даяр. Ооба, Москвадагы азыр көрүп атат. Көбүнчө биз жолуктук реалити долбоорунун көрүүчүлөрү булар Москвадагы мекендештер дагы. Анан кийин алар дагы өздөрүнүн түгөйүн издеп жүрүшөт. Анан биз жолуктукта дагы Москвада ачпайсыздарбы деп атат да. Сунуш аябай көп келип атат. Биякта бири-бирибизди таппай жүрөбүз биз кыргыз мырзалар, айымдар, жигиттер дейт. Аз эле уялып сүйлөп атасыңар, бирок кичинекей видео тарта келиптирсиңер, ошону анда биз экранга азыр коелук. Баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү кандай жолугушуу өткөнү тууралуу көрөбүз. Бул кол чабуулар Айданага гана болуп атат. Себеп дегенде Айдана аракет кылбаса, жолдоштон мындай видео келбейт болчу. Жок, мен өзүм тарттым. Мен жасадым. Ким монтаждады? Бул кол чабуулар жолдош болсун. Айдана монтаждап бизге студияга алып келип атпайбы? Айдана айтымда монтаждап кой депчи. Болду мынакей. Ынтымактуу башталыптыр да ошол. Негизи жолдош мурда дагы катышуучулар менен талапкерлер менен кичине сүйлөшкөндө, ошо катышуучулар дагы өздөрүнүн оюн айткан да эми. Аябай мындай жолдош көп сүйлөбөйт экен, аябай скучно болуп калат экен депчи. Сизге кандай болду мисалы? Бирок жолдошту ача алгандай көрүнөт Айдана, Иногда мындай болуп кетет. Со мной походу скучно деген ой келип кетет. Сүйлөбөй, көп сүйлөбөй, жанымда унчукпай жүрөрсө мен ойлоп кеттим. Мен скучно болот атат. Зеригип атат го деп, Зеригиштүү болот атат окшойм деп. Ошол. Сизге Мага скучно болгон жок. Мен суроолорду берип аттым, билбейм эмнеге антип айтып атат азыр. Мага да суроолорду берип аттым. Анан биринчи эле таанышкан күндө эле анан ар нерсе деп сүйлөй бергенде болбойт да. Билбейм, мен эфирде кандай болсом, жашоодо деле ошондой алып жүрөм. Анан эфирде башкача экенсиң, жашоодо башкача экенсиң айтып койбойбу деп анан өзүмдү кандай болсом баарымды көрсөтүп атам да азыр. Бирок деген фокусум бир жерде эле азыр, ошо таанышууда эле. Билбейм, мен сиздерди түгөй катары аябай сонундай көрүп атам да. Окшоштуктар көп экен. Бири-бириңиздерге толуктай тургандай түгөй болчудайсыздар да. Кимде кандай ой бар? Бизде жолдош менен Айданадан түгөй көрүп атасыздарбы? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Наурыз майрамы менен баардык кыргыз элин куттуктап кетем. Андан сырткары кармаган оросоңуздар кабыл болсун. Негизи мен жолдошко айтсам, мындай караганда жолдош экөөбүздүн мындай характерлерибиз окшошуп кетет да. Мен айтып атпайбы, көп сүйлөбөй койду депчи, унчукпай эле. Мен өзүмдү ошол жактан айта алам, анткени эгер мага жакпаган адам. Салам, биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү. Канат үйлөнүп отурсуң деп жалпы куттуктоолорго чоң рахмат. Үйлөнгөндөн кийин дагы бир менин жаңылыгым бар. Honda Bike KG эми өзүнүн магазинин ачты. Былтыр мен партнерым менен Honda Bike KG'ни алып келип ачкандан кийин Кыргызстанда көптөгөн кардарлар ушул биздин мотоциклди рассрочка жолунда только паспорт менен Эко Ислам банк аркылуу алышып, өздөрүнүн эң жакшы комментарийлерин беришип, жана Бишкекке 7 дуанга Honda Bike KG биздин мотоцикл тарап жаткан
баштаган убагы. Биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү канаттын мотоцикли деп келип бизден соода кылсаңыздар болот. Анткени мотоциклдер 74 000 сомдон өйдө кетет. Только паспорт аркылуу Эко Исламбанктан аласыздар. Биздин филиал Ошкодо ачылып атат. Кыргызстандын бардык жагына доставка бар. Андыктан ушул номерлерге чалып Honda Bike KG'ден мотоцикл алыңыздар да сүйүүгө биз жолуктук деп эң жакшы маанайда айдаңыздар, тебиңиздер. болсо мен амен банальный эле сөздөр менен сүйлөшүп андан ары мамиле куруп кете албайм да, ошон үчүн көп унчукпай калам да. Может жолдош деле жактыруу сезим болбоду, бирок мен жолдоштон байкалган жокмун да чындап келгенде. Пакети менен нарып басып атса, пакети менен берип басып атса, колунда эмне бар экенин байкабай калса, мен оюмча жөндөн жөн эмес. Жактыруу сезим болбойбу? Жактыруу сезим барбы деген да. Жактыруу сезими дегенде бир бул эфирден чейин азыр мына жактырам деп айта албайм, бирок мындай ооба кызыгуучулуу болуп атат азыр, кызыгып атам. Бирок жактырам деп азыр айта албайм. Кызыгып атам азыр. Кандай кыз экенин дагы мен билбеген дагы нелер чыгып келет экен депчи. Ошон үчүн кызыгып атам да азыр. Бирок мындай скучно кылбай эле сүйлөшүп атабыз. Бегим ай, микрофон арып калыптыр. Саламатсыз Канат мырза, саламатсыз Анжелика айым. Мага бул жерден азыр жолдош менен Айдын айым бири-бирин аябай түгөл катары көрө алсам да менчи. Себеби дегенде жолдош мырза мына Айдын айымдай айымды күткөн да. Мен азыр экөөнү түгөй деп көрө алам. Бардык таанышуу эле негизи башы бар аягы болот дегендей, мен сиздердин таанышууңуздар той менен аякташын каалайт элем. Рахмат. Жанара. Саламатсыздарбы? Анжелика айым, Канат байке. Жолдош, эгер отношенияңар уланып кетсе, буйруса, канча убакытта үйлөнгөнгө даярсың? Жакшы суроо болду. Мен кече дагы айткан болчумун, Айдана айткан болчумун. Мен өзүм айттым да, кайсы убакка чейин турмушка чыкканга даярсың деп суроо берсем, ал айтты, мен өзүм ушул жаңы жылдан баштап өзүмө бир максат койгон болчумун. Таанышып, бирөөнү таап туруп турмушка чыгам деген болчумун дейт. Анан айттым мен дагы бир мага таанышканга чейин 3-4 айга чейин мага убакыт керек десем, 3-4 айга чейин жөн эле жүрөбүзбү, кыз жигит болбойбузбу дейт да. Ошон Кыз жигит болбойбузбу дейт? Кыз жигит болбой эле таңчтын үстүнө жүрө беребиз деп атпайбы? Болот ал нерсе да, бирок азыр шашпа деп ошентип айттым. Токтотуп атасыз. Жок, айттым ошол негизи 3-4 айда таанышып, анан үйлөнгөнгө даярмын мен. 3-4 ай ошондо убактыңызды арнаганга даярсыз, Ооба. Жанара. Рахмат жоңузга. Назира. Баарыңыздарга салам. Мен оюмча жаңы эле таанышып аткан байланыштуу экөө бири-бирине да ачыла албай, бири-бирине толук маалыматты жеткире албай турушкандар. Мүмкүн азыр Жолдошбекке дагы, Айдан эжеге да убакыт керек биртке сүйлөшүп көргөнгө. Андан кийинчерээк может өздөрү эле чечим чыгарса өздөрү эле жооп берет го деп ойлойм да. Азыр мындай алдын ала эле ушундай сөз суроолорду бере бергенде да буларга жооп бергенге кыйыныраак болуп атат да. Анткени толук өздөрү бири-бирин жакшы билбейт да. Мен ойлойм кийинчерээк сүйлөшүү мамилеңер жакшы болуп кетсе, жакшы эле болсун. Может ошол моментте ушундай суроолор көп бергенде так анан чечимимди жооп беришет го деп ойлойм да. Ооба. Бирок менин көрүшүмчө азыркынча жакшы эле да. Жакшы. Келбеттерине келишкенде да жакшы сүйлөшкөндөр бул жактан деле менин оюмча жоошо отурганы менен мүмкүн шайыр эле эжеге деп ойлойм. Жолдошбекке жоошак бир тил табышып кетет го деп ойлойм да. Жоош эмес. Ооба, негизи жоош деле эмесмин. Азыр көнүшө албай атам эфирге. Ачыла албай атам. Ачылсам жакшы элем, жоош эмесмин. Анан бир нерсе айтып койсом болобу? Көбүнчө суроолорду берилет экен да. Биринчи сезондогу Динара эже тууралуучу. Көп мисалы сен улуулар жакшы көрөт экенсиң, ошол эже менен жүрдүң беле чындап эле депчи. Анан ошол жерден көрүүчүлөргө айтып кетет элем. Мурдагы эфирдеги биринчи сезондогу Динара эже менен ини эже болуп жакшы сүйлөшөбүз. Мына тамашалуу видеолорду тартканбыз, ортобузда эч нерсе болгон эмес. Жолугушуу деле көп деле болгон эмес. Ошон үчүн эжем болот Динара эже. Ошон үчүн коркпой эле. Жолдош, Айдана сурадыбы бул суроону? Ооба, мен жок, Айдандан сурадым мен. Сен мени көргөндө ожидание реальность болгон жоксуңбу? Чындап эле мындай. Эмне үчүн азыр Динара эжени эстеп кеттиңиз? Жок, мен айттым да. Мен деген качан Инстаграмдан карап калдым эле десем, айтып атпайбы өзү. Ошол эже, улуу эжелер менен видеоңор бар экен. Анан мен бир ойлодум. Бул улуу эже менен сүйлөшөт экен деп апама айттым деп атпайбы? Апама айттым, бул эже улуу эжелер менен сүйлөшкөн экен.
десем апам айтты ошол бул сүйлөшкөн эмес деп айтты деп апасы да айтыптыр да ошон үчүн Ушундай ой калып калса керек андай ошо элге ушундай ой калып арасында. калыптыр да элдин арасындачы ошон үчүн мына Динара эже десе эле жолдош эсине келип жолдош десе Динара эже болуп калдым негедирчи ошон үчүн айтайын дегеним ошону. Ой, мал тамаша иретинде болгондо баягы Динара эжеге биз түгөй таппай калдык да. Анан кийин жолдош дагы жалгыз, анан эмнеси болсо дагы жөн эле эшикке чыгып, сейилдеп басып келелик десе макул дегендей сөз болгон болуш керек. Жолдош деле кызык да, макул деп кете бергенде. Жок, мен аябай жолдошто ошондо сыйлап калган болчумун да. Баягы эжени да шагын сындырбай, маанайын көтөрүп, жалгызсыратпай, мындай чыныгы джентльмен болгон да. Макул мейлиңиз, жүрүңүз деп. Экөө бир легенда суу ичиптир. Болгон. Ошол эле. Ошол болгон, айтып беришпеди, бир суу ичтик, анан кайра кетип калдык үйгө жөө басып. Жөө басканды жактырабыз дейт. Айдана жөө басканды жакшы көрөсүзбү? Ооба, кечээ тамактанып чыгып үйгө чейин жөө бардык. Жолдош менен эми только жөө жүрөсүз. Деле тамаша, анткени эми ден соолукка басым жасаган мырзалардын бири. Жолдош, эгерде Айдана жакпаса, мен ойлойм да, Канат мырза кошуласызбы? Ушул жерден талапкер келгенде эле жолдош жок, мен да талапкеримди күтөм деп айтмак да. Бирок ушул отургучту бир айланганда эле башкача болду мага. Анан экөө мындай кетип атканда дагы, мындай колтукташып кеткени дагы аябай бир жылуу мага таасир калтырды да. Негизи андай жагы да бар, бирок берки жагы да бар да. Кандай? Балким мырза деле эми көптөгөн кыздар, көп убакыт кыздар менен сүйлөшпөй жүрүп алса, балким балким ошол кыздан бир внимание жетишпей жатканда да кыздар эме жигиттер ошондой болдубу жолдош? Эки варианты бар да, айланып калат да, муну убакыт көргөзөт. Чындап балким жолдош Айдананы жактырган үчүн айландыбыз болду же чындап баягы көптөн бери талапкер келбегенге, кыздар менен сүйлөшпөгөнгө баягы жолдош уктап калып, сразу ойгону ачылууйду. Ошондой тармагы да бар, ошондой тарабы да бар. Анан азыркы убакта 100% жолдош жакшы көрдү деп айта албайм да. Үлүл бар го, башына мындай тырсет шагын чыгарат го, ошондой эле болуп кетти. Мага көптөн бери мындай талапкер келбегенден күтүп жүргөн болчумун. Ошол үлүлдүн шагына тийгенде мындай чыгып кетет го, чыгып кетчү. Ошондой болуп анан стол айланып окшойт. Бирок ооба, сүйлөшүп атабыз азыр. Мага Айдана жакты, аябай тың экен. Менин оюмча Жолдош байке буга чейин деле биз менен аралашып жүрдү да, бирок мынчалык ачылган эмес. Бул талапкер эже келгенде, Айдана эже келгенден кийин эле мындай күлүп жайнап, ачып, мүмкүн Айдана эже сүйлөп атса, микрофон бере коюп, жооп бере коюп, ошол нерсе сабаттарын көрүп атам да. Мен оюшумча дагы бир убакыт бергенде болчудай, бирок мынчалык Жолдош байке ачылар мен көргөн эмесмин эч качан. Ошондой эле болсун жолдош. Түгөлөргө кол чапып коелукчу. Жолдош мырза, сиз биринчи сезондон баштап сырттан бир да кыз менен жазышып, сүйлөшкөн жоксузбу? Сүйлөштүм. Сүйлөшкөндө мындай Элеженин редактор номерин берип аттым. Неге болбосун? Өз алдынча сүйлөшкөн жоксуз? Жок, сүйлөшкөн жокмун. Баягы таанышуу болуптур, таза боюн көтөрбөптүр, бирок айткан экен, эгерде сен чындап мага турмуш курам деп бир жакшы ниетте сүйлөшүп атсаң, анда биз жолуктукка барып талапкер болсоң, анан көрөбүз деген экен да. Бирок бир дагы кыз макул болгон эмес дегендей. Жолдош, сизге эми азыр сырттан талапкер болуп келем деген кыздардын саны аябай көп да негизи. Бул баягы орозо айы болгонго биз акырындап киргизип атабыз да. Анан ошол талапкерлердин баардыгына жолукпай, бир гана ушул Айданага азыркы убакта убактыңызды бөлгөнгө даярсыз, Ооба, азыр таанышып көрөбүз дагы. Алдыда бүт бар нерсе алдыда эми убакыт тежет дегендей. Жолдош менен Айдананын ортосунда мамиле түшүнүктүү болду окшойт, Убакыт керек дагы. Азаматсыз жолдош, мага сиздин жообуңуз аябай жакты, кубанып атам. Бирок эмнегедир жолдоштун көзүндөгү бир момундай чачырап турган нурларды мен Исламдын көзүнөн бүгүн көрбөй жатам да. Ислам бүгүн мындай башкача. Назираныкы турат, Исламдыкы жок болуп атат, Назираныкы болгону менен жасалмадай сезилип атат мага, мындай жөн эле күлүп, жөн эле баягы өзүн суротто отургандай болуп атат да. Ислам таарынып атат, ылдый карап. Баары жакшы эле, анткени биз бул студиянын ичинде эле эмес, мындай көшөгөнүн ар жагынан дагы байкайбыз, көрөбүз. Дуалдардын да кулактары бар деп коет го. Аяктан да сөзүңүздөр угулуп калды бизге. Айтылбаган сөздөрүңүздөр бар экен. Негизи бизде буга чейин мамиле жакшы эле болуп келип аткан барды, жайын эле болчу. Анан башта кече күнкү бир
түшүнүксүз жагдайлар болуп кетти, бирок азыркы күндө экөөбүз деле толук чечише элекпиз ал нерсени. Анан эмне болду Ислам? Ким тараптан болду? жок, мен просто мындай сыртыман келгенде баягы күлүп жайнап эметип жүргөн менен ичимде бир аябай көп нерсе бар да. Анткени бул балалыктан келген нерсе. Анткени 8 айымда, то есть өзүмдүн ата энем менин тайнем колума калтырышкан да. Анан баягы 1-класска чейин алардын колунда болуп, анан алар ошо өзүбүздүн айылдан Токтогулга көчүп кетишкен. Бирок ошол убакта балалык кылыппы билбейм, мындай тамашалап айтып кала беришти эми, тайжемдер сени таап алдык, анан кийин мен балалык кылып көп нерсени өзүмө жакын алып алыптым да, чындап келгенде. Анан өзүм ата энемди эже жесте деп жүргөндөн кийин агаларга да көнө алган жокмун, чындап келгенде. Мисалы, жайкы каникулдар убагында, черек убагында мен кетким келчү, чындап келгенде. Мен ошо тайнем менен тайтамын да, аябай жакшы көрчүм да. Ошол жаш кезден бери жан дүйнөмдө мисалы буга чейин көп эле адамдар жаралап келген да, чындап келгенде. Ошол нерсе просто берден мен эмени айтайын деп аткам, ата энем эч кандай эмем жок, чындап келгенде. Мен аларды аябай жакшы көрөм, сыйлайм. Бирок ошо тайнемди, апамды мындай канчалык аракет кылып барып, мисалы мен сизди жакшы көрөм деп айта албайм да, анткени. Ислам, ошондо сиз тайнеңиздин колуна чоңойгон болуп атасызбы? Ата энеңизден алыс болуп? Жок, мен тайнем колунда ошо 8 айдан 1-класска чейин чоңойгом да. Анан чындап келгенде мындай толук мээрим ала алган жокмун да. Анткени чоңойгон сайын мен жаман көрөт экен дегенде балалык сезимдер менен эме кылыптырмын да. Анан азыр эфир учурунда да айта кетейин дедим. Канчалык жанына барып, мен сизди жакшы көрөм деп айта алган жокмун, анткени негиди барганда жүрөгүм устап калат да, чындап келгенде. Анан ошол таарыныч менен көп жыл жашадым, чындап келгенде аябай көп жыл жашадым ушул убакка чейин. Кийин түшүндүм бул эме эмес экен. Анан тоже мамиледе дагы менде ушундай учурлар болгон. Мен бир адамга ишенсем, жан дүйнөм менен ишенем да, чындап келгенде. Ошо сыяктуу эле тоже мен да Назирага ишендим да, чындап келгенде бээктен. Мен айткам, эч кандай менде материалдык эч нерсе жок. Аракет кылам, баардык нерсени өзүм табам. То есть баш менен жер казсам дагы адал оокат менен үй бүлөмдү багып кете алам деп. Ислам, сиз ошондо ата энеңиз менен чогуу чоңойдуңуз беле? Ата энем менен чогуу эле чоңойгом. Жок, болгону берден айтайын деген көп нерсени мен өзүмө жакын кабыл алып алат экем да. Ошо сыяктуу эле Назирага да чындап ишенгендиктен түшүнбөстүк нерселер болуп кетти да, чындап келгенде. Просто азыр айтпай эле туралы деп ойлоп атам, анткени биз толук чечишкен жокпуз бул нерсени. Назира, бул кандай Исламдын финансылык жагына байланыштуу маселе болдубу? Же катуураак сөз сүйлөп алдыңыздарбы бири-бириңизге? Же сезимдерин айта албаганы үчүн бир айыптадыңызбы? Кеп эмнеде болду? Азыркы учурда негизи бул жөнүндө ошол нерсени талкуулоп эле өзүбүздүн эмеси менен сүйлөшүп, Ислам
байкеде ошону толук жеткирип туруп анан эфир жүзүндө эфирден айтып берейин деп аткан болчумун да. Эсли ошондой эле азыр айт деп эметсеңер, азыр деле ал нерсени айтып берем да. Бирок анткени бул нерсени айткыча мен исламдан биринчи чечип алайын дегем да. Андан кийин бул жакка айтайын деп аткам да. Жок, азыр мисалы керек деле жок да, азыр айтыштынча, анткени биз экөөбүз чындап келгенде кече күнү болду, бүгүн сүйлөшмөкпүз. Просто толук билип, мамилени дагы улантыш керекпи же токтотуш керекпи? Сиздер эгерде өзүнчө сүйлөшсөңүздөр, менин оюмча кыйыныраак болот да. Биз бул көрсөтүүнү эмне үчүн жасап жатабыз? Бизде деген долбоордо мисалы үчүн ошол үй бүлөнүн бекемдешине көптөгөн адистер бар жардамдашкан. Мисалы үчүн барып ошол жак менен сүйлөшсөңүздөр болот. Жакшы психологдор бар, мисалы жакшы дин жагынан ички дүйнөмдү айтып бергим келет десеңиз, ал дагы бар. Менин оюмча өзүңүздөр мындай азыр кичине адашып аткан учур болсоңуздар, эфирден айтсаңыздар, балким Канатпы же менби же бул жакта мынакей бир туугандай болуп калган досторуңар деле колдоо сөздөрүн айтышат да. Ооба, туура чечтиңиз. Биз силерге жакын адам болуп бере алабыз чындыгында. Биз жакын адамбыз да. Биз көчө акыркы эфирде Улук менен Нурперидин эле ортосунда болгон мамилени мына себеп болуп барып жараштырдык да. Ооба, азыркы ситуацияда болуп беребиз деп атам да. Баягы ошондуктан мен Азиранын ыйлап атканын байкагам, бирок ойлоп турмун, ошо исламдын ичинде дагы бир айтылбаган сөздөр бар деп. Айта кетейин, бул нерсеге ата энем эч кандай тиешеси жок. Болгону мен айтайын деп аткан нерсе, бардыгы мен өзүмө, мисалы бир адамга кандай ишенсем, мен өзүм да ошондой эме кылам да, мамиле кылам. Мен да буга чындап келгенде ишенгем да. Толуктап кете берейин. Ишеничтен кайттыңызбы ошондон Азира сиз? Ишеничтен кайттым деп деле айтсам болот, бирок анын толук эч нерсеси эме мындай аябай деле боло тургандай деле нерсе эмес, бирок азыр ал нерсени мен өзүм айтып бергенде мүмкүн сиз тараптан өзүңөр кандай кабыл аласыздар силер жактан да. Жакыныраак формулага. Получается, буга чейин биринчи мен кастинг күнү келгенде, кастинг күнү 25-н ислам менен тааныша элек болчумун, көрө элек болчумун. Ага чейин ошол моментте мен кастингде бир бала менен таанышкам да. Ал бала менен экөөбүз мен ушу Тогмокко кетерге чейин узатып барганда, ошол жактан сүйлөшүп, андан кийин ошо ортодон бир жумадай сүйлөштүк, эфирге чейин болот да. Бир жумадан сүйлөшүп, теги бир эки жолу жолукканбыз. Биринчи 3 жолу жолуптур, сол менен 3 жолу да жолугуп, анан ошо 3-күнчү күнү ал бала деген экөө сүйлөшкөндөн кийин мындай кылып сүйлөшүп бардык эметке мен айткам да, мен өзүм тандоом бар депчи, эгерде мен эфирге барып барам, ал жакта мен талапкерлерим болсо да ошол талапкер менен сүйлөшүп көрүп, андан кийин чечим кылып, анан ошого мен өзүмдү жоопкерчиликке ишенген адамга тапшырып, анан турмуш курам деп айткам да. Ал болсо ошол бала деген ал макулдум айткан, сен мейли эфирге бара бер, канча талапкериң болсо дагы мен сени көрөм, эгерде сен ошол жактан турмушка чыгып кетмейинче мен өз аракетимди кыла берем деген да. Ал жөнүндө мен ата энем деле билет да, анан ислам байке жөнүндө ал ата энем толук билет да. Анан ошентип эле ошол күндөн кийин биринчи күнү келдик. Биринчи күнү ислам байке өз эмелерин, симпатияларын мага айтты. Мен деле ошондой кабыл алдым. Ошо менен сүйлөштүк. Ошол моментте бир жуманын ичинде кызык болуп аткан учурда мен ислам байкеге дегенде мага көп ошо эфирде болгон эмоция мен чын дүнөсү менен айтканмен сырт жакка чыкканда деген мындай мустак мамиледе болчу да. Анткени эмне себептен десе, азыр өзү айткандай эле мындай көнбөгө чейин айта бербейт экен да. Анан мустак болот экен. Ал нерсе мен ошол моментте мага кызык болуп атты да. Кызыгып чалып, неге митпейсиз деп ушинтип аттым да. Ал күн өттү, ал боюнча биз экөөбүз тууралуу сүйлөштүк. Андан кийин мен получается мындай бир кыздай болуп калгам да ошол күнү. Мен деле бул деген жөн эле келген болуш керек депчи. Андан кийин мен кыздар менен да эс алуу барганда деген мындай ишеним жок, мындай кызганып ошондой нерселер болду да. Ал жактан да мен өзүм мындай мустагыраак өзүмгө алдым да, жүрөгүмө жакын алып, ал нерседен ишеничтен бирке чыктым да. Ошондон кийин ошол учурда дагы тиги бала болсо аракетин кыла берди да. Ал бирок сөзүн билчи, ал анан мен 3 жол жолуккам, анан СМС жазып үйгө чейин келеби, тиги подаркаларын салуу, ушундай кылып аракет кыла беришет. Сырттан жолугушпай эле ошол курьер менен өзү келип дос балдар иштеп кетип ушундай кылчу да. Ал нерсени ата энем билчи. Андан тышкары ошентип биринчи күнү жана мага кызык болуп атканда бул жакта мустак болуп атты. Анан жана кызганычты ишенимдер жок болгон кезде мен өзүм мустай баштадым да. Анан ошентип мен акыры ушинтип келип, анан чын айтканда
ушул бир айдын ичинде экөөбүз жолугуп нормально мамиледе ачылып сүйлөшүп баштаган ушу акыркы 3-4 жолугушуу деле болду да. Буга чейин андай анчалык ачылык эмес, бири бирибиз менен сөз табышпай, тил табышпай эле ушинтип уруш талаш сыяктуу болуп, кичинекей эле бир нерсеге сөз табышпай бирибиз ачуусу келип ушинтип аткан болчу да. Анан акыркы 3-4 встречадан кийин жолугуп анан ушул нерсе боюнча мен айтайын деп аткычка чейин эле кечээки ситуациядан телефону жоголуп кетип, менин телефонду алып ушу эжеке менен жабышкан смс толугу менен окуптур да. Өзү айтты, бул жак туура эмес болду да, бирок ошончо да полный смс мен ал нерсени негизи айтмакмын да, чынында келгендечи бир момент таппай жүргөм да, түшүндүрүп анан менде экөөнү салыш тамдап аткам, мен чындап эле бул жака келгеним турмушка чыгам деп келгем да. Келгенде эле айткам да, мен буга чейинки болгон мамилелериң тууралуу мен сенден сурабайм, бирок биздин мамиле башталгандан кийин кандайдыр бир измена деп коет го, ошол сыяктуу нерсе болсо мен ал нерсени жаман көрөм дедим. Эң жаман көргөн нерсе ошол дедим. Анан эгер сага чындап эле хайп аудитория керек болсо мен ал нерсени кылып кое алам дедим да, то есть жазып коем. Ошол сөздү бир жол эмес 3-4 жыл айткан да. Мен ошол жакта да үчүнчүсүндө мен өзүмдү уже самовнушение эме чыгаргам да, уже келген себеби ошондой нерсе болду го депчи. Биринчи жолу, экинчи, үчүнчү жолу уже мындай көңүлүм түшкөн да. Анан тышкары ошол моментте кача мага бир поддержка керек, түшүнүк керек болгон моментте түшүнбөй кетип атты да. А ошол жакта мен бул жакта күтсөм, ошол тарап мен тиги баладан көрдүм да. Жок, мен кандай сага эме өрө алган жокмун. Чын айтам, колуман келишинче бул жашоо бул нормалдуу нерсе. Чын эле. Болот турмушта 5 жыл, 10 жыл жашагандан кийин дагы мамилелер муздап калганда, баягы аял киши үй бүлөдө күтөт да. Ошол жолдошунан бир жакшы мамилени күткөн мезгилде ар кандай ушундай бир учурлар болуп кетиши мүмкүн. Ошондон үй бүлө да ажырап кетет. Бул нерсе силер биринчилер эмессиңер, акыркылар да эмессиңер да. Ушул мезгилде бири-бириңерди туура түшүнүп, колуңарды кармашып, анан кайрадан бири-бириңерге да мүмкүнчүлүк беришиңер керек да. Эгерде сүйүү бар болсо, эгерде биздин Назирада, биздин да ислам деп айтайынчы, Назирада сезим жок болсо, анда ислам бул нерсеге да туура сиз көз караш менен карашыңыз керек. Сизде эч ким чыккынчылык кылган жок. Сиздер мамилеңиздер эми башталып деп айткан жокмун да, чыккынчылык деп айткан жокмун. Сизге эгер ошол нерсени болду да бул нерсе. Жок, менден неге жашырат да, чындап келгенде бердем ачык бардыгы болуп атат да. Анда неге менден жашырат да? Эмне себептен жашырат деген мен ислам ушуга чейин мен өзүм көрдүм да. Бул деген ал нерсени көтөрө албай да, өтө кысканчаак, ошол нерсе түшүнбөй кетет дедим да. Ошол момент убакыт таап түшүндүрүп айтайын деген болчумун да. Ошого жетпей эле жанакындай случай болду. Андан тышкары мен эч качан телефонунан алып эчти Instagram, WhatsAppка киргенде кирген эмесмин, туура эмес деп айткан учурда деле мен ошондо эле ишенем дейт. Ошол себептен да ишенген жок көрдүм. Ошол маалымат жеткирип койду магачы. Ушул эжекем смсине кирип полный башынан аягына чейин окуп жүрмүн. Да бир эме кылды да, чын айтканда. Ал нерсени түшүндүрүп айтайын деген себепте деле. Жок, сен уксаң. Азыркы жоон өзүңөр көрүп атасыздар, кандай кылып салды. Назира, жок, мисалы берден айтып атпайбы, кызганыч деген нерсечи. Негизи эле мен биякта жалпы катышуучуларга суроо берем да. Кызганыч деген бул махабатпы же чындап келгенде мындай ишенбестикпи? Негизи катышуучуларга суроону берейин деп атам. Жерде кызганыч бар да. Сүйбөсө кызганбайт да. Бар жерде. Кызганаган. Мен кызганганым чындап келгенде туура эмеспи? Бирок мен туура эмес, туура деп да айтпайм, бирок бул жакта да түшүнөм да, просто биз азыркы учурда аябай мындай жакын мамиледе боло элек болчук да, ошол мамилеге жеткирбей эле ушундай нерселер болуп эметкени мен жүрөгүмдү оорутуп койду да. Чын эгерде ишенем мен бул нерсеге айтчы, башынан айтчым исламга айтчы. Мен сизге ишенем, бирок кийинки боло турган нерсени эч качан көрө албайм деп айткам да. Анткени азыркы кылган нерселерден деле көрүп, мен жактан чындап туура эмес кетти, бирок мен бул жакта бир моментти күтүп турдум да, айтып. Жок, берде мен сени каргалайын деген жерим жок, сен уксаң, мен аягына чейин уксам. Болгон неге менден жашырдың ошол нерсени? Мен сизге ошол жөнүндө айтып эмесмин, мен өзүңүздү билемин, деп түшүндүргүчү эле негизи жаман ачык. Азира, бир суроо берейинчи. Кимге азыр көңүлүңүз көбүрөөк мындай ички дүйнөңүздөгү ички үн бар дейт го? Кайсыл тарапка көбүрөөк тартып атат?
чын айтканда бул мен деле Азыр жашырбашыңыз керек да эми. чын айтканда буга Макул чейин жашырып турсуз ушул күнгө чейин келди. Эгерде сиз ислам башынан эле сизге сөз айтып баштаганда, кечеге чакырганда айтышыңыз керек болчу. Могу бала дагы мага жазып атат. Мен сүйлөшүп атам. Мынакей. Эмне болсо ошону көрөбүз деп койсоңуз болмок да. Ошон үчүн таарынып атат. Алдап койду дегендей болупчу. Жок, Азыр эмне болду? ал баланы негизи мындай сыртынан тааныйм да. Эми мен салыштырыш тура эмес билбейм, бирок эми укмуш бала болсо мен мага караганда мен тандап кеттир деген. Ага да ыраа көрбөй жатасыз, жок. Ошол нерсе мен жооп берейинби? Мен эң башкыча кандай адам, кандай мүнөздө болот, кайсыл жерде иштейт, келбети кандай нерсеге эч карабайм да. Мага кылган мамилесин караганда мен кандай түшүнөт, кандай колдоп кетет ошо. Жок, мен сага жок, азыр мен сүйлөп атам. Жана жок, мен сүйлөйм. Азыр менден сүйлөйсүң. Кандай сенден кийин? Мен сүйлөп атам, мен жапа өзүмдү. Негизи эле балдарга суроо да. Силер ушинтип мамиле куруп атасыңар, жаңы мамилени баштадым. И ошо менен бирге да бир вариант карап алса, силерге кандай тиет мисалы да? Саңыздарбы, мен жооп берип койбосом болбой кетти, уже жүрөк сылып кетип биякта отура берипчи. Чындыгында бул жерде Назира сеники туура эмес. Негизи балдар канчалык аракет кылып деле кыздар бир жолу ыйлап койсо, уже кыздар жеңип кете берет да. Ошол башынан баштай эле сен экөө менен тең сүйлөшүп келе бериптирсиң, анан муну менен да эфирден да жүрө бериптирсиң. Мисалы үчүн бул чындап эле туура эмес да. Эми исламды да азыр канча деген кыргыз эли көрүп атат. Экөөңдөрдө нормальный убакыт болду да, мисалы үчүн сүйлөшкөнгөчү. Анан эки тарап менен сүйлөшө берген бул деген туура эмес да. Ушунча убакыт болгону менен Чумарбек байке, биз жаңынан ачылып ачык сүйлөшүп баштаган мамилебиз акыркы болупту 2-3-4 жолугушуудан башталып буга чейин өзү жанагы айткандай эме сапаттар менен ишендирме болбой атты да. Жок, азыр эмнеге мамилеңер бузулганын айтып берейинби эми? Азыр мен албесен түшүнүп турам. Анткени сен эки тарап менен тең сүйлөшүп жүрө бергениң айынан мамиле бузулуп атат. Эсли сен ислам менен бирге ушул жерден сүйлөшүп баштагандан баштап тиги бала менен сүйлөшпөй койгонуңда азыр ушул проблема болбойт эле да. Же туура эмеспи? Туура. Бирок мен ошол башкыда экөөбүз жаңы мамиле куруп баштаганда, экөөбүз интерес кылып кызыгып баштаганда ал нерсе болбой атты. Ошон үчүн мен ишеним болбой атты. Мен бул жаккан деген мен тандоо кылып аткан мен чындап эле ошол ким мени туура түшүнүп, колдоп, ошо жоопкерчилик алат деген суроо менен. Назира, сен түшүнбөй атасың, кандай мамиле болгон учурда дагы сен бир бала менен сүйлөшүп атпайсыңбы, туурабы? Жок, эмнеге параллельно экөө менен сүйлөшүш керек? Азыр бул жердечи сиз Назираны бир беттеме исламды алдады деп эме кылып атасыз. Назиранын сөзүн уксаңыз жакшылап. Бул ислам экөөнүн мамилеси баштала электе биринчи кадамды тиги мырза жасаган экен. Анда эмнеге исламга макул дейт? Бир да жолу жолуккан жокмун. Жок, сиз Айсул эже, сиз бардыгын мындай биринчи бир жолу эмес, 3 жолу жолуктуп атат. Негизи мындай да. Ислам аке айтты да. Мисалы мен лично бир кыз мени экинчи вариант кылып көргөн болсо, мен ага кете бер деп коем да. Себеп дегенде мен өзүмдү мындай экинчи вариант катары көрө албайм да. Сен эркекте мисалы бардык эле эркекте ушундай болот да. Эгерде башка бала менен сүйлөшүп аткан болсо, азыр айтып коюшу мүмкүн, сыртынан ошо кызды жактырып, может. Саламатсыздар, мен бул жерде Ислам мырзага суроо бергим келип атат. Экөөңөрдүн отношенияңар баштала элек таанышуу тармагындасыңар. Таанышуу тармагында туруп кыз кишини монтип ыйлатканда болбойт деп ойлойм. И еще Назира дагы айткан, сүйлөшүп көрөйлү деген. Сүйлөшүп көрүп атып деле бул жагынан башка бала менен вариантта сүйлөшкөн, бул туура эле го деп. Балким сиз болбосоңуз башкасы дегендей. Жок, сен бир мамиледе, жок, мамиледе бир бала менен мамиле кылып атасың, ошол эле бала сага, ошол эле убакта. Алда экинчи вариант болду. Сен кандай колдоо каласың? Например, биз сен бир ошо бала менен кыз жигит катары сен мамиле куруп атасың, менен жашашып атасың. Ошол эле убакта алда бала экинчи вариант кылып бөлөк кызды таалды. Мен азыр мээримге жооп берип кетейинчи. Если внимание жетпеген болсо, эмнеге ошол моментте эле исламга айтып койбойт ошондо? Вниманияны башка бирөөдөн алып атыптыр. Ошону эки айдан кийинби? Эки айдан кийинби? Кандай? Саламатсыздарбы? Негизи мен ал баланы тааныйм. Анткени биз кастингден чогуу чыгып кеткенде экөөбүздү мени по пути жеткизип, анан дальше ага аман кылып всё этот автовокзалга чейин жеткизип кой дегем да. Анан дальше акасы Токмокко чейин жеткизейин деп чечиптир.
Анан болсо негизи мындай бир описание менен мындай Шаир аябай жакшы бала болчу, бирок ал кастингден өтпөй калыптыр. Ошол ал болсо эфирге чейин болчу да. Ислам менен мамиле кура элекке чейин болчу, анын жолугусу. Азыр силер болсо детальга маани бербей атпайсыңар. Азыр мен айтып бүтөйүн, мен оюмду толук айтып бүтө элекмин да, айтып бүтөйүн, анан кийин жооп берсеңер жакшы болмок да, Ислам. Сураныч. Ошол ал болсо Ислам менен сүйлөшө элек кез болчу. Анын айтты, биз азыркы учурда жолукпайбыз, сүйлөшпөйбүз, ал жөн эле курьерден внимание берип атат деди. Ата-энеси билет ошон болсо, азыркы учурда анткени ал жөн эле сүйлөшпөй эле деп. Демек бул жөн эле тиги адамдын аракети. Мен элестетип атам да. Бул жерде мен бүтө элекмин оюмду. Толук бүтүрөйүн да, анан кийин кошумча айтасызар. Сен оюңду азыр айтып атасың. Силер мен оюмду бузуп атасыңар. Мен толук бүтөйүн, анан кийин жооп бересиз да. Ошондуктан азыркы учурда силер мүмкүн ошондой поддержка бербей аткан үчүн, мүмкүн муздаган үчүн ошондой болуп аткандыр. Бул жакта бир эле тарап, мен Назираны актап аткан жокмун. Эгер мындай учур болгон үчүн эки тараптын күнөөлөгү дейм да, бир эле тарап күнөөлө эч качан болбойт. Ошондуктан бул жактан деле болушу мүмкүн да, только Назираны күнөөлөп, только Исламды күнөөлөгөндө болбойт. Бир нерсе болду конфликт, демек экөө тең кеп бар. Ошондуктан бир жактуу эле күнөөлөбөй, нейтралитетте кармасак жакшы болот го деп ойлойм да. Ошо билген нерсемди эле кошумча алып койдум. Жок, алма сен берден просто толук не болгон билбейсиң да. Мен кече окудум деген, негизи аны окубашым керек эле да, чындап келгендечи. Бирок случайно чыгып калды, карадым да. Бирок ал нерсе чын, мен ал нерсе үчүн кечирим сурайм баңардан, анткени бирөөнүн эмесине кереги жок эле. Мен бул убакка чейин Назирага ишенген үчүн мен анын препискаларын текшерген да эмесмин. Ишенсеңер анда ачпайт болчусуз да, демек ишенбепсиз. Жок, Ислам ошол. Сен уксаң мындай, сен акта кандай болгонун азыр берде эч кимге эч нерсе билбейсиңер. Макул, мындай суроо. Эгер азыр ошонун баарын унутуп кайра ошол жакта бардык нерсени мен маяка ачык алып чыксам, чын берден Назира эле жаман көрүнүп калат. Бирок мен ал нерсени каалаган жокмун чындап келгендечи. Мен да Назирага карата сезимдерим бар. Анда мындай суроо. Азыр ошонун баарын унутуп, бири-бириңерди кечиришип, дальше продолжать эте аласыңарбы же токтотконго? Жок, берде мен талкууга коюп аткан нерсе, бул нерсе экөөбүздө эле эмес, бул бардык эле жашоодо, мисалы бардык эле жаштарда бул мындай нерсе болот да. Азыр мен көп ачууччундук по факту менен менде бүт далилдер бар да. Эгер мен эле күнөөлөп Ислам көңүл бурбай койду, Ислам эметип салды десе. 50/50, 50/50 деп атам. Жок, бул жерде мындай болот да, практически ойлонгондо деле курьер деле мисалы үчүн адрести билген үчүн, курьер деле мисалы үчүн телефон менен сүйлөшкөн үчүн барат да, туурабы? Азыркы учурда делечи. Жок, зачем аны айтып? Зачем айтып? Жок, Мунарбек, сен аралашпай турчу кишинен бул жактан. Кандай аралашпай турчу? Аралашпай тур. Өздөрү деле сүйлөшүп. Жок, бул жерде мындай. Сен аябай эле Ислам тарапка мындай чыгып атасың. Жок, Ислам тарапка чыккан жокмун. Жок. Негизи мисалы үчүн сага деле, сен менен деле бир бала сүйлөштүрүп, анан бул жактан да мен Акмарал менен сүйлөшө берсем кандай болот сага? Кече Тилекте экөөң ситип атсаңар эле ошондой болду го, туурабы? Ошондой эле да. Тандоого келсеңер көчөдөн эмес, ушул жерден тандашыңар керек да, туурабы? Тилек менен уже бүткөн. Эмнеге кошуп атасың аны? Жок, ситип атсаңар да айтып атам мен негизи. Айтпай кал. Мен бул жакка өзүм азыр жооп кетейин. Чын айтканда, мен деген азыркы айткандай эле мага чын эле жоопкерчиликти өзүм тапшырып аткандан кийин мен алып кете турган мага жолдош негизи керек да. Ошо байланыштуу мен эки Исламдын аракеттерин кийинчерээк билип баштадым да. Ага чейин өзү да ачылбай атты, жанакындай ишеним жок, ызычуу бирке-бирке түшүнүксүздөр болот да, ошо мамиле. Ошо байланыштуу мен эч кандай эчтеке дей албайтым да. А тиги бала болсо ал өз аракетин кыла берди, ал билип атты, мен муну сүйлөшүп атам, жүрүп атам, баарын көрдү. Ошондо деле бар кыла берди да. Мен ал бала эчтеке деп айта албайм да. Жок, мен андан тышкары мен эмне себептен ушундай кылып аткам, мен өзүм жолдошум кандай болушун каалайм да. Мен ошо балага чын жол элекмин да, номерин сурагам, бирок номерин азыркача номерин удалить эткем дедим мен. Бүгүн берем деп айткан болчумун. Ал жөнүндө мен эркекче катары мен өзүмдүн жолчу сөзүм бар да. Эгер ал ошо бала азыр эфирди көрсө, мисалы, биздин мамиле бияка чыгып атат да, эмне үчүн ошол учурда ал дагы кылат? Кыргызда сөз бар го, типа, мен сени күнөөлөгөн жокмун, бирок кунажын көзүн сүзбөсө бука жибин үзбөйт деп. А сен эмне үчүн ага андай мамиле кыласың? Неге ал сен отказ кылып койбойсуң да, мисалы, мага келди подарка, мен азыр мынакей экөөсү ал ошол убакта мына эфирге чыгып аткан, бул биринчи эфир эмес, бул 5-6 эфир болуп атат. Ислам отказ берген себеби. Ислам, сизге бир сөз айта кетейин. Сиз Назирага үйлөнө элексиз.
Сиз күйөөсүн деле сүйлөп атасызбы? Мен күйөөсү эмесмин, Сиз просто мен өзүңүзгө көп нерсе азыр алып алдыңыз да, сиз атасындай болуп да урушуп атасыз, байкесиндей болуп да урушуп атасыз. Мен азыр Назирага айткым келип атат да. Сен азырынча сүйлөшүп атасың, сүйлөшүп аткан мамиледесиң. Актанбай эле кой мынчалык. Сен бир жолу түшүндүрдүң ситуацияны, экинчи жолу түшүндүрдүң, адам түшүнбөй жатса. жок, Анжелика, мен берден түшүнгөн жокмун деген жокмун да мен. Эмне ызы чугулуп атасыңар мынчалык? Жок, Анжелика. Жок, ызычу эмес да бул эми ушу туура нерсе. Сиз оюңузду айтсаңыз ушу нерсе туура нерсеби? Мен деле ким туура кылды, ким туура эмес кылды биз чечпейбиз азыр бул жерде. Жок, сиз айтып атасыздар да мени как күйөөсү деп. Мен күйөө болгон жокмун да буга. Биз азыр мамиледе болуп атабыз. Жок, канаки номерин эмнеге өчүрдүң, өчүрбөдүң? А балким силер азыр мамилеңер үзүлүп калсачы, кыз эмне болот? Сиз үйлөнөрүңүзгө сөзүңүздү бердиңизби? Колун сурадыңызбы, шакет тактыңызбы? Үйлөнөсүзбү? Жок, биз андай эмеге келе элекпиз да. Келе элексиз, көрдүңүзбү? А эгерде келген болсоңуз, мамиледе жүрөбүз да, сиз. Кыз жигитке өтө элексиз, кечирип коюңуз. Кыз жигитке өтө элексиз. Мен айтып коеюн. Кыз жигит мамилесин өттүңөрбү, Назира? Мен исламды эмне үчүн Назирага сөз беришибиз керек? Жок, бул жерден исламдын деле күнөөсү бар, Назиранын деле күнөөсү бар. Бирок бул жерден ислам эмне себептен күйүп атат? Жакшы көргөн үчүн, коргогусу келген үчүн күйүп атат да. Балдар деле ушундай мамиле кылат. Балдар эч качан эркек бала деген эгерде жакшы көрүп сүйбөсө, эч качан кыз үчүн күйүп, эч качан намыстанбайт. Бул жерден исламдын намысына тийип атат. Коомчулукта 1,5 айга жакын ислам менен Назира талкуу болуп келе турган болсо, бул жерден исламга дагы оор тийип атат. Сен жанагындай отосуң да, элемниде кызым жашачы да, кете бер дегендей темага кирип кетип атасың. Сиз исламды да түшүнүшүңүз керек да. Назираны эмнеге укпай жатабыз биз? Назира, жүрөгүңүз кандай болуп атат? Кандай сезимдер болуп атат? Айтыңыздар, сиздер да ой пикириңиздерди. Анткени экөөңөр үйлөнгөндөн кийин дагы кыйыныраак болуп, нар жакта чатак болушун мен каалабайм. Аз да бир айтып коеюн. Күйөөгө тийгенден кийин мен тигини сүйөт болчумун, буга эмнеге күйөө тийип алдым деп эле отурсаңыз эмне болот? Например, ар бир кыз, аял киши адам ошо боло турган алдында ой, эсли күйөө турмушка темде максат койгон болсо, ал эки тараптан байкайт да. Кимиси кандай түшүнүктүү, бул жак түшүнөбү, тиги жак түшүнөбү, экөөсү ким турат, түшүнүп колдой келе турган ошол себепке көз жумуп талкуулдаган болсо, ошол жактан кыз киши ошол тарапка баары барат да. Ошол себептен мен айтарым азыр негизи бул нерсени айтпайын деп аткан болчумун, бирок мен чындап эле экөөбүз сүйлөшүп атканда кыз жигит мамилеге жакындан келатканбыз, бирок ага жетпей эле ушундай нерсе болуп кетти. Бул жакка кечеги түшүндүргөм. Ошо мен айткам, ага дагы айткам, менин тандоом бар дегем. Мен эгерде эфирге барсам да, мен 3 талапкерден кетсем да, ошо бирөө эме талапкердин бирөөсүнө тийип да кетиши мүмкүн дейм. Ал бала ошо 3-чү талап канча. В общем, сен күйөөгө турмушка чыкмайынча мен өз аракетим кылам деп айткан да. Ошо байланыштуу мен анда тиги баланы да байкадым да, болочокто жолдошум көргүм келет да, чындап элечи. Ошол байланыш мен тиги талапкер тиги баланы да байкап, бул жактан да аракетин байкап аттым да. Кимиси чындап эле күйүп мага колдой турган, түшүнө турган болсо, ошол балага турмушка тием деп аткам. Ислам эмне болуп колдой албады? Анткени баш жаңы эле айтпайм, айттым го, биринчиден баш жаңы эле сүйлөшүп баштаганда жанакындай түшүнүктөр болду. Бул жак мен кызыгып баштаганда бул жактан эме мустагыраак болду. Анткени бул себеби көнө албай атты. Андан кийин жанакы чогулуштар, кызганычтар болуп атты. Мен ошол жакка жанакы сен ишенбейсиңби? Сен сага ишенгиле? Сен хайп үчүн келдиңби? Сага ишенмей Жок, ал нерсе мен башында биз таанышуу үчүн айтканда. Ошол жакта ошол нерсе башынан бери убакыт өткөн 1 ай эле болду го дейм. Экинчи ай эмиден башталып атат да. Эми мен ошо чечим чыгарып, азыр мен айтып алайынчы, пожалуйста. Мен эми гана Ислам байке жактан тарап мамилесин, аракетин жаңыдан көрүп, ишенип баштаганда жанакындай эме случай болуп калды. Ошо байланыштуу азыр ошондон кийинки күндөр азыркыдай эле болуп атат. Эжеңизге эмне деп жаздыңыз эле? Эжекем айткам, эжеке мен ал бала менен сүйлөшүп атам, байкап атам, бул жакта байкап атам. Ал бала деген болбой эле сен отказ берсең да, сен эч турмушка чыкмайынча мен өз аракетим кыла берем деп айтты. Ал болбой эле мен жок деген учурда эле ал баары аракетин кыла берет. Мен ал нерсеге жок десем да баары кылат дедим да. Назира ошол учурда жок деп көзү болот да, мисалы биз мамиледе экен билет. Жок, бирок аны айтайын деп отур да сизге. Ошол нерсени ага чейин сиз СМСти ачып окуп алып атпайсызбы? Ошол нерсени жок, ушул убакка чейин ал нерсени жашырып келип атат да, чындап келгенде. Кийин мейли эл айтты дейли, эл айтты, бул экөө жакшы пара экен, үйлөнсүн деп. Үйлөнгөндөн кийин деле бул нерсе балким мен мейли окубаган күндө айтылбай калды. Кийин үй бүлө кургандан кийин бул нерсе кайталанса, аны эл айтты деп эле үйлөнүп алган болбойт да, чындап келгендечи.
кызды кыйнап дагы буга чейин деле үйлөнөбүз деп деле ушу момундай деп план кылган жокпуз да, биз жаңыдан сүйлөшүп атабыз, билип атабыз деп элестетпедик беле. Сиз акыркы мамилеңиз менен билип, мен мына чечим чыгып, мүмкүн бул жакка тарапка мен тартылып бараткамда байкайын деп, ошол нерседе ага жетпей эле момундай нерсе болду. Азыркы болгон сөздөрүн байкадым, бул жактын сөздөрүн уктум, ошол байланыштуу мен азыр деген уже эчтеке деп айта албайм, ошон үчүн мен деген сүйлөшпөйүн, токтотом деп айтам да. Ислам телефондорду чукулап монтип кызганыч калтырбай эле өзүнө тартып кете берсе, Назираны тартып кетмек да. Мейли токтосун. Назира уже кадимкидей тартылып бараткан, Айсул эже деп биз мындай өзүнчө сүйлөшкөндө да айткан да. Ким эмне деп айтса да Назиранын чечими да, туурабы? Назирага эле микрофонду жүрөгүңдү ук дагы, Назира таңдооңду ушул жерде жаса, жүрөгүңдү ук. Мен да айтып коеюн. Мен айтып коеюнчу, баарыңыздарга салам. Бул жактан деген биз бир нерсени маани бербей атабыз да. Бул жакта сизге көбүрөөк маани берди да, Назира эжечи. Ал бала менен жолукканда жок, сиз менен жолугуп жүрдү. Ал баладан только подарка вниманиясын эле алыптыр да. А калган өзүнүн вниманиясынын баарын сизге буруптур да. Ошол нерсеге маани берип койсоңуз. Бул жерде ошо түшүнбөстүк эле болуп атат. Ислам түшүнүшүңүз керек. Жок, эгер аз бардыгы берди айтып атпай, жолуккан жок деп. Жолуккан тууралуу менде факт бар, ошон үчүн мен күйүп атам. Ал сизге чейин болуп атпайбы? Микрофонго. Мен айтып коеюнбу? Ислам ага өткөн эфирде айтат да, сен түшүнүү жок кыз экенсиң. Сен бул жерде түшүнбөй отурасың. Назираны ыйлатып коюп, былтыйтып отурасың. Бир да жанына эме кылып койбойсуңбу? Успокаивать этип койбойсуңбу? Эмне ыйлатып отурасың кызды? Сен мага негизи эле жакпайсың. Эмне кылайын жакпасам? Сен бир күн эмес, бир күн Назира сени тартап кетет, көрөсүң. Сен үчүн жагышым керек эмес да, мен чындап келгенде. Назира, бош мен сөзүмдү бүтүрүп салам, көпкө созулуп кетти окшойт. Жок, шашпай туруңузчу, Назира, сиз эмнеге шашып атасыз? Сиз исламды да түшүнүшүңүз керек да, исламдагы эмоцияга алдырып атат да. Жок, азыр берден бардыгы эле мени күнөөлөп атат да, чындап келгенде. Бул жерден биз бул жерден катышуучулар деле ой пикирин айтып атат. Назира да күнөө жок экенин биз деле түшүнүп атабыз. Эми байкап көрдүк, бирок акыркы убакта сизге тартылып аткан. Айтайын деген. Жок, ооба, түшүнүп атам. Айтайын деген, анан ошол нерсе деген Назира сиз да түшүнүшүңүз керек да. Ооба, сиз туура эле кылдыңыз, сиз туура эмес кылдык деген жоксуз, бирок ислам түшүнбөй атат ошол нерсени. Биз азыр исламга аракет кылып түшүндүрүп атабыз да, мондай болуптур, мондой болуптур ситуация деп. Бул жерден дароо чечим чыгарыштын деле кереги жок да. Анткени дароо чечим, эмоция менен адам эмоция менен сүйлөгөндө эч качан акыл менен сүйлөбөйт да. Ошондуктан сиз исламды да түшүнүшүңүз керек бул жерден. Бул жактан Ислам байке эмне себептен факты бар деген сөзү, ал эжеке менен жирим кийинчерээк ал сүрөттү жибергем да. Эжекем билчү эмес, анын ата энем эле билчү. Экөөбүз чогуу сүрөткө түшкөнбүз. Ошол нерсени эжеке ушундай деп айткам да. Ошол сүрөттү көрүп, факты көргөм, тиги СМСтер айтып атат да. Азыр мен айтайын, болду, созбой эле коеюн. Убакыт созбой эле коеюн. Ушул убакытка чейин чындап эле мен башында айттым, мен кызык болгондо бул жак мустагыраак болду, анткени өзү көнбөй атты. Биринчиден, экинчиден жанакындай эртеле кызганычтар болуп баштады. Ишеним жок, сен хайп үчүн келдиң, мен тиги ушундай сөздөр болду. Ал экинчиден ал уже мустады. Үчүнчүдөн Назира, сен актанып баштадың да. Жок, азыр мен просто айтып коеюн деп атам да, түшүндүрүп, бияктарда арыгына ойлой берет да. Эмне себептен мен азыр тандап эле ойлоп атат азыр. Ошондуктан мен ошо баарын азыркы болгон нерсе мен чындап эле ачылганына чын ыраазымын да. Түшүнүктүү, баары түшүнүктүү болду. Ошондо сиз ислам менен мамилеңиз токтогондон кийин дагы ушундай кыласызбы? Бир жактан бир баланы тандап алып, сырттан да бир баланы тандап алып, экөөңөр кимиңер катуураак аракет кылсаңар, ошонуңар менен кетем деп. Жок, мен уже мындан кийин мисалы исламдын эмнеге жинни келип атат? Анткени исламда проектти сыйлап туруп бир гана акцентти, көңүлдү сизге буруп атат да. А бирок сиз көңүлдү бир гана исламга бура алган жоксуз да. Бул жактан ката сизде чоңураак болуп атат да. А жигитке бул нерсе аябай намыс. Анткени биз ислам деген сиздин жигитиңиз катары уже кыргыз элине таанылып атат да, коомчулукка чыгып атат. Анан ошондуктан сиз наоборот исламдан эле колдоону күтпөй, сиз да исламга колдоо берсеңиз болмок да. Мени түшүн, мына мен акыркы убакта сен жака бурулуп атам, сени тандап атам деген колдоо болгон жок да сизге да. Өзүңүз деле мени түшүнгөн жок, болду, мен кете берейин, мен токтоттум деген эле мен. Анткени ар жактагы мамиле жагып атпайбы. Мен аракет кылдым, эгер ишенбесеңиздер, бизде WhatsApp'та сообщениялар бар мисалда, мен кылба коюп, анан ушеге келип эле мен Назиранын күнөөлөп атсамчы. Мен экөөбүз таанышкандан бери мен эфирге да эметкем, эфирден сырткарда биринчи эфирлерди ачыла алган жокмун чындап келгенде. Бирок сырттан ошончо эле жакшы мамиле кылып аттым, жакшы сөзүмө арнап аттым, акыбалын сурап аттым. Мен эфирге келип эле мен элге көрүнүп коюп, анан сырттан мен буга эч нерсе кылбай койгон жерим жок да. Мен ошо мен күйгөн нерсем, мен чындап келгенде мен буга болушунча жан дүйнөңдү арнап бардыгын берип атасың, а мен Назирадан андай нерсени таба алган жокмун. Биздин мамиле болгон акыркы учурда кетти. Эгер ошого жеткирбей эле мага буга чейин мен айтчым да, мага кандай нерсең болсо да жашырба. Мисалы менде болсо, менде бардыгын эле ачык айтып берген буга. Бул да мага буга чейинки мамилесин айтып берген.
эгер бизге чейинки мамиле болсо мен беке козгойт да болчумун, анан айтпайт да болчумун. Эгер бул маселе баягы биз болуп аткан учурда болуп атат да, ошондо келип мисалы болду эле ушундай деп мен качан гана телефон случайно алып анан эжесинин сообщениясын окуп калып анан кийин ушу теманы козгош зарыл беле дейм да. Ошого чейин ушуга жеткирбей эле өзү келип ушундай болду эле. Жок, бирок сиз түшүндүңүз да, түшүнгөндөн кийин эгерде Назира сезиңиз болсо ушул нерсени мындай чоң нерсеге айлантпай эле Назира менен мындан ары дагы таанышууну, мындан ары да жакшы мамиледе улантканга даяр болушуңуз керек болчу да. Эми бул жакта чоң деле көйгөй жок. Мурда бир турмушка тийип чыкса бир жөн анда. Бул жерде чечилбей турган нерсечи. Бирок Назира бардыгын түшүндүрүп айтты да сизге ошондон кийин деле. Жок, түшүндүрүп айтты. Көйгөй бар, мисалы менде бар да. Болгон үчүн айтып атам да. Кандай көйгөй? Ислам бул Сиз ошондо өзүңүз аракет кылбай атып тий бала калдырып атасыз. Мисалы айтып атасыз, мындай кыйын бала болсо да бир жөндөйт элем, бирок эми ал баланы көрсөңөр күлкүңөр келет деген сыяктуу айтып атасыз да. Бирок сиз ошол баланын алдында сиз мындай ылдый кетип атасыз, өзүңүздү бийик көтөрбөй атасыз. Наоборот, эгерде ошол баладан өзүңүздү бийик көрсөңүз, андан Назираны алып калышыңыз керек эле да. Бул жерден жигит да аракет кылыш керек да. Жок, мен аракет кылып атам да. Анан эмнеге кайра сиз да кыз киши билесиз, чечим бат чыгарып берет. Сиз да чечим чыгарбаңыз, аракет кылыңыз. Мен сүйлөп койсом болобу? Назирага айтат элем да, бизде кыргызда мындай сөз бар. Бычакты биринчи өзүң уур дейт, эгерде өзүң оорубасаң, анда башка бирөөгө сай дейт да. Ошон үчүн исламды дагы түшүнүп коюшуң керек. Анткени бул жерде проектте отуруп алып, мисалы Гулиза менен же Бегимай менен сөйлөшүп кетсе, сен деле кызганат болчусуң да. Анан биз мисалы ислам айтып кетти, биз ислам экөөбүздүн характерибиз окшош да. Бул жактан Айдана да айтып атат, мына скучно болуп атат депчи. Ошон үчүн биз кеч ачылабыз да, биз адам ар кандай болот экен да, 5 кол 5 тең эмес. Ошон үчүн кичине чыдап койсоңор, бизден дагы элден күтпөгөн романтикаларды күтөсүңөр деп ойлойм. Ошон үчүн сүйлөшүп кеткиле. Биз кеч ачылабыз, исламда кеч эми акырын ачылып атат. Дароо чечим чыгарыштын да кереги жок. Эгерде Назира чындап жүрөгүңүз ошону каалап атса, сиз да бактыңыз үчүн күрөшүңүз. Биз анда ошол баланы талапкер болуп сизге алып кирели бул жака. Анткени бул сиздин тандооңуз да. Так, анда ошо акыркы сөзүмөн айтып кетейин. Мен чындап эле туура эмес кылдым, ал нерседе кечирим сурайм. Бирок мен менен ар бир нерсени байкап өзүм турмушка чыгайын деген оюм бар болчу. Ошо ушуну ар бир кылган нерсем баарын бир анализировать этип мен эсептеп келдим да. Ошого байланыштуу азыркы учур болгон нерсе дагы мына мен кандай экеним, эмоцияда кандай экен билинди, бул жакта да кандай экен билинди да. Ошол себептен мен анда да азыркы учурда мамилени токтотуп айтам. Эгерде ал баланы талапкер кылып чакырсаң, чакыра бере деп айта берем да. Назиранын көңүлү болуп атпайбы? Жактагы балагачы. Башынан эле түшүнүктүү болуп атпайбы? Жок, эгер мамилени токтотом десе, жок, токтотом десе токтото берсин. Жок, мен буга чейин Назиранын баардык нерсесине көз жумуп, мисалы, буга чейин бир да жолу урушкан жокпуз. Кызганды отпой, кызганда деле аны теманы биз 2 сааттай сүйлөшүп, мындай урушуп жол эмес, жакшы жол менен чечишкенбиз да. Мен ишенгем, мисалы Назирага айткам, менден ушундай нерсе болбойт дегем. Мен өзүм ишенем, анткени болбойт менден, мисалы кыз жандуу эркектер болот го, менде андай нерсе жок дегем. Мен бир адамга байландым, ошо мен аяначан болом дегем. Ошону мен да буга айткам, ошону мен сени кызгангыдай сен мага эч нерсе кылба, мен сага ишенейин десем, ооба мага ишениңиз деген. Мен да чындап буга ишенгем. Анан бирок кечээки нерсе чын туура эмес болуп калды. Эгер мамилени токтотсо, мейли токтото берсин. Мен да токтотом. Ислам, сен ишенсең, СМСти окуп айтып болчуң, анткени ал бир тууган эжеси менен жазышкан СМСти сен үйлөнсөң дагы ошондой кылат экенсиң да анда. Сен өзүң ичиңде мындай бир нерсеге болгон таарыныч бар да сендечи. Анан адамдарга да ошентип ишене албайсың да сен. Бир нерсе издеп турасың да. Бул туура эмес. Мындай туура жагынан кабыл алганга аракет кыл. Мен Назираны жок, мен аны айтып атам, туура эмес, мен туура эмес кылдым, мен кечирим сурайын деп атам баардык нерсе. Аны айтты, көп жолу айтылды Жанара, уже туура эмес кылдым деп 2-3 жолу айтты. Жок, мен ал нерсени ачык эле мойнума алып атпайм, мен туура эмес кылдым. Мен случайно кирип калдым, мен буга ишенбегенден эмес, жөн эле мындай. Сен ага чейин да өзүң айттың го, мен ушуга чейин текшере элек болчумун СМСтеринде айттың турабы? Жок, текшерүү деген бул, жок, Жанара, текшерүү дегенде бул Канат байке бизге суроо берген да. Мисалы, силер бириңер текшересиңерби? Мен да оюмду айта кетсем болобу? Бегимай келиңиз. Ислам мырза, Назира айым айтат элем да, бул жашоодо адам өзүнүн адамын кезиктириш өтө кыйын да. Биринчиден ошол адамга сезими ачылыш, жылуу сезимдердин пайда болушу.
бүгүнкү күнгө чейин сиздерде ушул сезим пайда болду, сүйүүгө чейин жетип атасыздар, экөөңүздөр бири бириңиздерден аябагандай жакшы нерселерди көрүп атасыздар да. Анан азыр бул жерде мамилени сактап калыш, мен айтат элем, бул Ислам мырза сиздин колуңузда депчи. Биз Назираны көрдүк да, мындай, ооба 100% идеалдуу адам болбойт, бирок Назира айымдык сапаттардан, сулуулук жактан, сүйлөгөндөн баардык жерде өзүн аябай жакшы алып жүрөт да. Эми бул жерде бир кичинекей нерсе кетиптир. Бул нерсе, бул мамиле жакпады Назира. Мындан кийин мага мындай мамилени жасаба, мен көтөрө албаймын. Кел жакшылап жетишели деп, мындан ары мамилени улантып кетиш сизден. Ошондуктан мен айтат элем, ушунча адамыңызды кезиктирдиңиз, эми ачуулук менен чечим кабыл албаңыз дейт элем. Жок, азыр мерден унчукпай коюп да, мен эле баягы суу чымчык болуп отура берсем болмок, эмоциямды чыгарбайтчы, башкалардай болуп. Бирок эми бияка келгенден кийин баардык нерсе бул аз болбосо да кийин экөө семья үй бүлө курган күндө деле болот да бул нерсе. Жок, семьяга жетелеп болгондон кийин дейм. Мен да чыныгы жүзүн көрүш керек да. Мен азыр берден идеалдуу адам болушум мүмкүн да. Буга чейинки эфирлерде мен унчукпай бардыгы деп. Анан бардык эле адамдын жакшы жаман жактары болот да. Негизи мен мейли Назиранын ата энесинен, жалпы бир туугандардын бардыгынан кечирим сурайм, эжесинен да. Мен эжесине жакшы эле ниетте Instagram эме кылгам, жазышып, сүйлөшүп, жакшы ойлорум менен бөлүшүп эме кылайын деген, бирок тилекке каршы мени кошкон жок. Болгону мага кызык болду, эмне деп эме болду экен деген нерсе. Мейли мен күнөөлөсө берсин, талкууласа талкуулай берсин, мен ал нерсени туура эмес катары өзүмө кабыл алам. Эгер Назира чындап эле мамилени токтоткузуу келип атса, мен деле токтотууга даярмын. Жок, бул жерде Назирадачы эч кандай аракет болгон жок да. Ооба, эми Назира туура көңүлү менен айтат да, мен суроо бердим, эсли кааласаңыз, ислам менен мамилени токтотуп, сырттан ошол жакшы көргөн талапкериңизди күтүңүз десем, Назира айтты, ошол сыртта талапкер келе берсин, мен ислам менен мамилени токтотом деди да. Анан биз бул жактан исламдан болгон аракетти болушунча чоң экенин көрүп атабыз, бирок Назира тараптан аракетти көргөн жокпуз. Бул сиздин тандооңуз болду да. Демек Анжелика айым айткандай, сиздин жүрөгүңүз көбүрөөк ошол жана доставка менен курьер менен жеткирип балаткан, баягы кастингден өтүп алган бала жүрөгүңүзгө көбүрөөк жакын болот, туурабы? Аты ким? Азырынча. Атын айтып. Азыраны айтып коем, азыр толтуруп коеюн. Сизде бар да маалымат. Анкета толтурган, келген кастингге. Просто эмне себептен ушундай мен чечим кылып атканын айтып коеюн. Анткени ар бир мырза, мен бул жакта мен өзүм билем да, эгерде ошол эле нерсени азыр Ислам байкеге айтканда ал нерсени алып кете албайт болчумун. Эмне үчүн мен ал мырзаны баалаганым? Ал деген баягы сүйүп, жакшы көрүп, даже анда жакын жолугуштарда болбосо дагы аракетин кылып, анан ислам менен сүйлөшүп, мамиледе болгон жүргөн нерсеге да көзүн жумуп, ошондо да аракетим кыла берем деген сапаты мага абдан жакты да. Ошого байланыштуу мен азыркы жообумду айтарым. Азыркы жоопто мен айтарым что ал баланы мен күтөм деп айтам да. Мен неден бакыт каалайм, күтсүн. Башка не депчи жооп айтмады. Жок, Назира айтып атпай берден мага, то есть ал баладай мага эч нерсе бере алган жок деп. Мен колуман келишинче эле бердим ал нерсени. Даже сиздер деле билесиз да, мен чогуу отурганда мен буга кандай көңүл буруп, кандай эме кылып атканымды. Ооба, Ислам мырза, биз сиздикин билебиз. Назира деле жана айтып өтпөдүбү эме деп. Мен Ислам байкеге жаңы тартылып бараткам депчи. Бул ошон үчүн айтпай да жүргөнүн окшойт да. Балким сизге тартылып кетсе Ислам мырза, Назира ал жакта уже өзү эле чечим чыгарып туруп токтотуп коймок. Жок, берден мисалы ачык эле айтып атпайм, мен ал ошо жигитти күтөм деп. Мейли келсин ал. Мен да сырттан бөлөк талапкер күтөм. Биринчиси ошол, анан экинчи айта кетерим, сиз эрте эле мындай эме кылып атасыз да. Аракет кыла беришиңиз керек болчу да, азыр делечи. Кантип аракет кылат, Айсулайым? Кантип аракет кылат? Жанында отуруп, сырттан күтөм ошол баланы деп атса. Анан эме исламга экөөбүз жакшы жүргөнүздөнчү? Мен да айтып атам ошо. Сүйлөп кетейинчи мен. Аракеттин деле уже сүйлөп кетейинчи. Ислам экөөбүз жакшы сүйлөшөбүз да. Анан кечээ күнү буга чейин ислам экөөбүз сүйлөшкөнбүз да, ошол тема ушундай болуп атат деп кеңешебиз. Анан бул жерде негизи материалдык жактан дагы эме козголуп кетти да. Ошол жактан айткан мага исламкечи. Аны жөн эле кой, анткени азыр ал теманы козгосок эжесине да катуу тийип калат. Мен ал үчүн кечирим сурайм, чындап келгенде. Назирага да жаман тийип калышы мүмкүн. Назира чындыгында жакшы кыз, сонун кыз. Эгер Назира чындап мен демет алам, мен Назирге чындап айтканда сезимдерим бар болчу.
эч кандай буну алдайын деген же бир хайп жасайын деген нерсем жок эле чындап келгенде. Жакшы ойлоп аткам, жакшы ушактан даже ата энем менен да сүйлөшүп, алар да жакшы кыз экен, баардыгы эле уже жакшы сөздөрүн айтып калышкан да. Болгону ушул нерсеге келип туруп анан менден жашырганы, мен ойлойм кийин да бул нерсе кайталанып кетеби деген. Мен берден Назираны эч кандай күнөөлөбөйм, ал өзүнүн тандоосу, өзүнүн чечими. Мен сыйлайм. Өз бактысын таап кетсин. Эгерде келечегиңиздер көрсөңүздөрчү, мындай элестетесиң го. Если келечекти көрүп атсаңыздар, мондай кичине бул эми кичине эле проблема да. Үйлөнгөндөн кийин мындан дагы чоңураак проблемалар болот. Ошон үчүн если келечегиңизди көрсөңүз, аракет кылып көрсөңүз деле жакшы деп ойлойм. Если эми азыркы учурда ачуу алдырып атасыздар да, может эфирден чыккандан кийин да бир сүйлөшүп көрөсүздөр деп ойлойм. Жалпы урматтуу көрүүчүлөр, баардыгы эле түшүнүктүү болду окшойт Анжелика айым. Баарыбыз бир сыйра эмоцияга кирип чыктык. Эч кимдин күнөөсү жок, эми бул сезим экен. Адамдын сезими кимди кааласа, ошону тандайт экен. Мен дайым айтып келем да, эгерде адам өзүнүн жашоосунда тандоосу бар экенин жана өзү эмне каалаганын билип атса, ошону көздөш керек да. Баардыгыбыз ушул жерде мейли ошол болуп туруп эле кол шилтеп эле, мисалы үчүн талапкерлерди күтөбүз деп эле турмушка чыгып алып эле жашай берсек болмок. Бирок бизге деген ушундай Кудайдан сүйүү деген, сезим деген нерсе берилген экен. Канчалык деңгээлде исламдын сүйүүсү күчтүү экени бул сыноо болуп атат. Исламдын сүйүүсү күчтүү болсо, Назиранын да сүйүүсү күчтүү болсо, сүйүү жеңип кетет. Бирок эгерде Назиранын мындай сөзүнөн байкап атамын, ал бала Назиранын да жүрөгүнөн орун алып калыптыр, аракет кылыптыр, белектерин берип, көбүрөөк сүйлөшөт экен, көбүрөөк жан дүйнөсүн ачкан экен. Эгерде талапкер болуп келсе, балким ушул жактан көрөттүрбүз. Ооба. Эми исламга да талапкер келиши мүмкүн. Ислам менен Назиранын ортосунда ошол бала жаралып, эми бул да чындыгында Назиранын жүрөгүнөн орун алды. Назира бул баланын аты ким? Анткени бул реалити шоу. Эгерде чындап сизди жакшы көрө турган болсо, биз аны бул жакка чакырабыз талапкер катары. Аты ким? Баланын аты Турарбек. Турарбек? Аны Турар деп айтып коюшат да. Тааныйт экенбиз. Турарбек деп эсибизде калыптыр, Анжелика айым. Азыр Урматтуу Турарбек, эгерде сиз чындап ушундай чечкиндүү кадам жасап, Назираны жакшы көрө турган болсоңуз, жигит болсоңуз, анда биз жолуктук долбоорунда сизди талапкер катары күтөбүз. Бизге дагы уюштуруучулар айтып атат, кастингге келген болчу, бирок орун толуп калган дейт да, ал бала деле өтмөк дейт, бирок келем, качышам деп аткан өзүнүн максаты бар экен. Көрөбүз, балким ал Назираны колдонуп эфирге жөн эле киргиси келип ататпы, талапкер болуп, же болбосо чындап сүйөтпү, баардык нерсени убакыт көрсөтөт. Айтылган сөздөрдүн баардыгы бул реалити долбоору болгон үчүн эчтекеси кесилбей, болгондо сиздерге берилип атат. Эмоция бар экен, көп айта турган ичибизде дагы сөздөр бар, бирок ал үчүн кийинки эфир бар. Чындап Назира менен Турарбектин ортосунда мамилени эми ислам сиз да күбө болосуз, баарыбыз күбө болобуз. Турарбек, биз сизден да кайрадан талапкер катары күтөбүз. Баарды түшүнүктүү болду эми. Эфирди алдыга карай улайлы. Барды буйрук экен, чындыгында ислам менен Назирага суктангандарды аябай көп эле, биз дагы аябай суктанчу элек жада калса. Бизге бүгүн өзгөчө айымдарга талапкер болуп келген Азамат мырзаны кол чабуулар менен тосуп алалы. Биз жолуктук долбоору. Азамат 33 жашта. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Азамат мырза, жакшысызбы? Келиңиз. Орындуктан орун алып келиңиз. 33 жашта деп жана кыргызда жакшы макалдар бар эле баягы. Эми аны айтпай эле коеюн. Кандай? Карыган билинбейт дегенчи. Карыган билинбейт экен. Мындай 33 жашта деп эч ким жашоо эң башталат да. Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Ислам, микрофонду берип коюңуз. Балким кийин сизге талапкер келип калышы мүмкүн. Баарыңыздарга биринчиден ассаламу алейкум. Эң биринчи мен ушу кыргыз элиме салам жолдоп кетейин. Баардык кыргыз элиме ысык салам каалайм. Анан ушу Рамазан айыңыздар кут болсун, орозоңуздар кабыл болсун. Анан рахмат. Өзүм жөнүндө айтып кетейин анда. Мен
өзүм Токтогулдан болом. Жашым 33 жашта. Азыр биртке кичине сүрүп атам. Залдын сүрү бар экен. Бул жака бир кызды жактырып келдим да. Анан жакшы ниеттер менен келдим, ошол кызды алып кетем депчи. Үйлөнүү максатында келдим. Мурда турмуш курган эмесмин. Жеке ишкермин. Швея тармагында иштейбиз. Өзүңүздүн швейный цехиңиз бар, э? Үйдө ошо өзүңүздүкү. Ооба, өзүбүздүкү бар. Мындайча айтканда семейный бизнес. Өзүм мамам дагы швеяны жакшы тигет, мен өзүм дагы тигем. Үйдөн кийим тигип чыгарабыз да. Жакшы. Эмне себептен үйлөнгөн жоксуз? Ошо 33кө чыккы чакты. Анын дагы бир себеби бар. Мага мындай да болуп калат экен негизичи. Сүйүү мага кечирээк келди десем да болот да. Мен 25 жаштардан баштап уже мындай кыздарга сүйлөп баштадым да. Ага чейин жумуш менен алек болуп эле убакыт өтүп кеттир. Сүйлөшкөн кыздар дагы болду, жашоодо. Үйлөнөйүн деп чечкен экенсиз. Ооба. Дагы болсо жакшы. Аябай чоң кадам таштап келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, Көп эле инсандар биздин студиябызга мынтип эрктүүлүк менен келе бербейт. Азаматсыз. Жалпы кыргыз эли сизди көрүп, азыр сынап отурган учуру. Бул биздин катышуучубуздун эмнеси сизге көбүрөөк жакты? Мүнөзүбү, келбетиби, талантыбы же таланты жокпу анын? Бул айым мага өзүн алып жүргөнү жакты биринчиден. Анан кийин мындай улууларга сый көрсөткөн да. Анан сүйлөп атканда өзүнүн башкача бир кылыктары жакты да, мага аябай мындай ошол жери жакты да, баса белгилесем болот. Сүйлөп атканда өзүнүн кылыктары бар да, мимикасы. Дагы кандай фактыларды билесиз? Татынакай кыз, жагымдуу. Макул болотпу жолугушууга барганга же жокпу деген пайыздар канча болот ичиңизде? Мен азыр 100% эле ишенип келип атам. Макул болот. Ай, азаматсыз. Бул жигитке кайсы канасы макул болбосун? Эми биздин кыздар кээде жок деп деле коюшат. Дагы күтөм талапкерди деп. Анда эмне кылабыз? Анда эми экөөбүз 100% өзүнө ишеничтүү экен. Анда айта берсе болот кимге келгенин, жакшы эми. Даярсыздарбы? Даярбыз. Албетте даярбыз, күтүп атабыз. Бул айым Оштун акуусу ырчы айым Гулизага келдим. Кол чаап коелу анда. Келиңиз. Учурашып коебуз Азамат мырза, Гулиза айым. Сиз белегиңизди да алып келип турсуз Азамат мырза, тиякта. Гүлүңүздү алып келиңиз. Кандай сонун көрүнүш. Балким сөз сүйлөп бересиз. Мен бул гүлдү жөн эле бербестен бир 4 сап быр менен бергим келип атат. Кээде түнү ойлой берем, себеби жок. Сага болгон сыйымдын ченеми жок. Жашоомдун баарын сага арнап, сенден башка эч кимдин кереги жок. Эң сонун ырсаптар. Булар өзүңүздүкү эмеспи? Биз биринчи жолу угуп атабыз бул. Буларды бирок өзүм жок, өзүмдөн эмес. Өзүмдүкү деп койсоңуз ишенбекпиз да биз. Мен айтайын деп калдым. Билинип калбасын да анан жок деп койдум деңиз. Гулиза, мага талапкерлер келбейт деп аттыңыз эле, талапкерлер келсе деле баягыдай эле эмоция го сизде. Саламатсызбы, куш келипсиз. Саламатчылык. Атым Азамат деди. Кайсыл жерден болом дедиңиз? Мен Токтогулдун улуну болом. Мен негизи комментарийде окуп калган болчумун. Ошол бирөө жазыптыр, сага Токтогулдан бир мырза келген тат деп. Анан ойлогом, мындай эле жазылган го деп, чын эле келиптир. Мени тандап келгениңизге рахмат. Кандай суроолоруңуз бар мага деген? Менде сага бир суроо бар. Мындай башкача болуп калышы мүмкүн. Сен балыкты жакшы көрөсүңбү?
орточо биз негизи жылынбадык. Бул суроону айтканымдын себеби мен ушу жакын арада Гүлизаны кой таш жака алып барып келейин деген ой менен айттым. Форельге. Балыкка? Балыкка. Жакшы суроо экен, а? Сонун суроо экен. Кыргыз менен келип отуруп, мантыны жакшы көрөсүңүз? Жакшы көрөсүңүз, мантык алып барып келейин дегем депчи. Жок, мен сизди жайлоого алып барып биринчи кой алып кел. Кой алып келип бышырып берейли. Өтө сонун суроо экен. Оригиналдуу суроо да. Уйдун этиненби дегендей. Азаматсыз. Дагы сурооңуз барбы? Гүлиза суроо берет го. Калган суроону мен ойлоп атам, бул жактан чыккандан кийин жеке отуруп берсемби деген ойдо. Бул реалити шоу болгондо нууган электелер. Реалити шоу болгондо сиз ушул жерден беришиңиз керек да. Азыр жок деп койсо. Анда эмнеге бул камералар тартып атат бизди? Макул. Суроо берейин. Эгерде бүт баары жакшы болуп, насип болуп калсачы, сен Оштон узатабы же Бишкектен узатабы? Ошол суроо да мендечи. Кайсы ресторандан? Бул жактан узатчу баягы же Оштон? Оштон, э? Жакшы экен. Ошко бара албайсызбы? Жок, Гүлиза үчүн эме Антарктикага да барганга даярмын да. Сөз эмес бекен, э? Кийинки сурообуз. Сизде сонун суроолор бар экени. Шайыр инсан турбайсызбы, аябай. Ооба. Кийинки суроо. Гүлиза, сен эмнеге кызыгасың мындай бош убакта? Жакшы суроолор. Хобби. Окшош эмес башка суроолор бар. Бош убакта ушул эми өзүмдү өнүктүрүү боюнча кичине аракет кылып атам, буюрса. Китеп окуп, же болбосо ушул тил үйрөнүп, ошол жактан. Ошол. Сиз өзүңүз эмнеге кызыгасыз? Экөөбүздүн кызыкчылыктарыбыз окшош экен. Мен дагы азыркы тапта ушул өзүмдүн үстүмөн иштеп жатам. Китептерди окуп, психология. Өзүмдүн ушу сөз байлык жөнүндө дагы ошо байланыштуу эмелерди эметип жүрөм да. Жогорку билимиңиз барбы? Жогорку билимим жок. Бизнес тармагына кызыгат экен. Азыркы убакта көптөгөн бизнес. Сага сонун формаларды тигип берет экен, үйүндө өзү да кийим тигет экен, апасы да көйнөк тигет. Сен ырдайсың, сонун формаларды тигип берет. Ырдаганына кандай көз карашыңыз, Гүлизанын? Гүлизанын ырдаганынабы? Ырдаса болот. Ооба, жакшы эле колдойм. Жанында жүрүп, колдоп, флешкаларын тамадаларга алып барып берип. Өзүм дагы жаратчыдай экен. Өзүм дагы Токтогулдун торгою болгондой мен деле ырдап коем анда. Эми ушулардан окшош экенбиз. Дуэт айтып атсаңыз эми бир куплет ырдап коеттурсуз, жок дегенде. Ырдап берейин. Кааласаңыз бизде эң профессионалдуу музыкант Эрлан Тогузбаев мырза бар, жандуу музыка чертип берет. Мен мындай эле ырдап коеюн анда. Акапелла, кеттик. Сүрөтүң гана көлдүн жегин бойлогон, ар бир мүнөт мени сүйүп, мени ойлогон. Сүрөтүң гана толкун менен бойлогон, күлкүң гана шыңгыр булак, мен сүйүп тойбогон, мен сүйүп тойбогон. Ошентип мен октап койгондон, мен сени сүйөм, мен дагы эле сени сүйөм. Мен азыр жаштыгымдын асказоосун айланып жүрөм, кете албай жүрөм. Мен сени келеттеп жүрөм, ыра көрбөй сени башкага. Кыя албайм сени башкага, мен сени сагынып күтүп жүрөм. Браво! Сиз Гүлизанын эркегисиз го? Ырдайт экенсиз, китеп окуйт экенсиз. Ырчы бала ырчайыма келди да. Гүлизайым, сиз буюрса баары жакшы болуп кетсе, мындай мен өзүм негизи мамам менен турам да. Сиз даяр элесиз да? Ушу ата эне менен турганга чогуу. Ооба.
Жакшы жооп болду. Сиз канча бир тууганмын деп айттыңыз? Мен 3 бир тууганмын. Канчанчысы? Менден кийин дагы 2 карындашым бар. Алар сиз менен турушабы же турмушка чыкты беле? Алар Россияда пока, турмушка чыга элек алар да. Бирок сиз апаңыз менен жалгыз жашайт экенсиз да? Ооба. Апаңызга да келин керек экен да? Келин керек, ооба. Мени үйдөн айтып калышат, качан үйлөнөсүң депчи. Аябай күтүп атышат, ошо үйгө бир кожойке керек да. Гүлиза көбүнчө сахнада болот да, анан кандай болот? Жок, ал жагын чечсек болот. Апаңыз түшүнөт эң негизгиси. Эң негизгиси мамам айтат, өзүң тандаганыңа мен дагы тандооңо мен дагы кошулам дейт да. Мени колдойт ар дайым. Кандай кылып чечсек болот ошондо? Мен үйдө отуруп анан ушундай чечеби кандай болот? Жок, баягы убакытын бөлүштүрсөк болот да. Убакытын бөлүштүрсөк болот. Кайсыл жерде жашайм деп айттыңыз? Мен шаарда турам, Бишкекте. Бишкекте. Кайсы жагында турат? Алатыда. Апаңыз билет бул жака келгениңизди, Ооба. Гүлиза келгениңизди. Гүлиза келгенин кеч айттым. Не деди Гүлиза жөнүндө угуп мындай? Сүйүндү же? Гүлизага айтсам, аябай апам мындайча айтканда шок болду да. Молодец балам. Бар. Гүлиза жөнүндө да бирке видеолорду көргөн да. Анан жактырды Гүлизанычы. Мен айттым ушул кызга баратам деп. Сонун. Гүлизанын жообун күтүп атабыз. Эреже боюнча жолугушууга барам же жок деп айтышыңыз керек. Бул жерде отурган негизи аябай мындай эмоционалдуу ушундай болот экен. Азыр ооба же жок теримди билбей аткан үчүнбү кичине ушундай эме болуп да. Жолдошту да кечөөнү түшүнгөнбүз бир жума мурун. Жакшы эле эмоция болду, анда кубаныч сезим. Сизде дагы балким ошондой эле сезим болуп аткандыр. Жок дей албай, же ооба дей албай, кандай жооп болсо дагы укканга даярбыз. Гүлиза. Эфир сыртында да экөөбүз сүйлөшөбүз го. Ыйлабаш керек деп, күчтүү айым болобуз. Баарыбыз сени түшүнүп атабыз. Сен жакындарың болуп калдык. Кандай жооп болсо да өзүңдөн болот бул. Сени кыйнамай жок. Эмне себептен ыйлап атасыз, ошол жөнүндө да айтыңызчы. Билбеген сонун экен, Билбеген жакшы экен. Негизи мен иногда эгер адамдарга мындай катуу сүйлөп коюшум мүмкүн. Бирок адамдын көңүлүн оорткум келбейт. Мындай сенин алдыңа адам мындай чоң үмүт менен келгенде ошол адамды кайтарыш мындай негизи эмне деп айтыш аябай кыйын болот экен да. Просто ошол бирөөнүн катуу тигип эме болуп калабы депчи, себеби мынтип элестетип көрсөң бул нерсе кыйын экен. Ушул жерге келгени, мени тандап келгени да бир чоң бир эме деп эсептейм. Жок дей албай жатасың, Мен просто азыр эмне деримди билбей атам. Балким чыгып бир жолу жолугуп чай ичип көрөттүрсүз. Кийинки чыгарылыштарда айтаттырсыз. Эч кандай эми сиз ал нерседен коркпошуңуз керек да, мен жок кыйын экен, мындай экен депчи. Бул жөн гана тандоо да. Сиз жөн өзүңүздүн өмүрлүк жарыңызды тандап жатасыз. Сизге жакпаса жакпады деп айтасыз. Ошон үчүн адамды кичине билиш үчүн балким чай ичүү, кофе ичип таанышуу болоттур биринчи жолу. Андан кийин сиз өз чечимиңизди айтсаңыз да, биз сиздин чечимиңизди сыйлайбыз. Биздин биринчи сезондон бери келаткан катышуучуларыбызды туура түшүнөбүз да. Талапкерлер келип, анан кетип жатышты. Башында баягы жок деген оңой эле экен да.
Анан улам убакыт өткөн сайын адам мындай ойлонуп баштайт экен. Жок дей албай дагы, ооба дебей албай жатканы дагы ошондон болуш керек. Элдерге жаман көрүнүп алам дейт, жок десе, макул десе өзүн кыйнап коёмбу дейт. Же кандай? Негизи буга чейин ушинтип ойлочумун да, мындай элдер эмне деп айтат, жаман сүйлөбөш үчүн чыгып кое бериш керек депчи. Ал негизи мен азыр бул жерде ушундай отурган үчүн, ушундай бир адам мага үмүт сыйлап келген үчүн бул нерсе чынында аябай оор экен да. Мындай жөнөкөй нерсе болсо, жөнөкөй деле нерсе эмес да, адам көңүлүн ал адам деле көңүлү бар дегендей. Жактырып келип атат да. Анан ушундай моментте мындай тарс айтып коюш дагы бул жакта адамга кыйын болот экен да. Бизден сырттан да талапкерлер келип атат, аларга андан да катуу кыйын болот да, ушул жака келгендейинчи. Анан бул жерде бизде деле ошо талапкерди сүйүү жакшы көрдөбүз да, жөн гана баягы талапкерге дагы бир чай ичкенге мүмкүнчүлүк бериш керек да, жөн эле чай ичип таанышуугачы. Анан бул жактан адамдын сыртын көрүп эле сразу сынап эле сен жакпай калдың, анан кийинкисин күтөм дегич дагы бул да кичине талапкерлер жака кичине оорураак тиет да. Ошон үчүн сиз ортодогу балансты кармап, балким чай ичип көргөнгө аракет кыласыз, таанышып көргөнгө. Андан кийин келип өзүңүздүн чечимиңизди айтасыз, биз сизди колдойбуз, кайрадан ордуңузда отурасыз, биз жолуктук улана берет. Жок, мен негизи адамдын сыртына караган жокмун, Жакшынакай эле мырза. Негизи баарына салыштырып. Мен просто азыр мындай бир адамды көргөндө кичине болсо дагы эме болот го, мындай симпатия эмес, мындай сүйлөгөнүңөр бириңерге туура келеби дегенчи, ошол жактары менде просто эме болуп атат да. Анан Убакыт береликпи? Ойлоносузбу дагы? Мен ойлонуп көрүп анан жолугушууга чыксам деп ойлоп атам. Жөндөн жөн чыккым келбей атат. Кийин талапкерлер келип да сизден коруп калбайбы талапкерлер? Бир да жолу жолугушка чыкпай эле сразу эле. Эми буну аябай сиз Гүлиза айым аябай эми түшүнүп атам да, жан дүйнөңүздө аябай буну оорулотуп үйдүңүз да абалдычы. Ушул убакка чейин көп эле кыздарга Океанага деле канча талапкер келген, алар келип кетти, бирок Океана дагы деле өзүнүн бактысын табыш үчүн ушул жерде күрөшүп атат да. А сизге биринчи жолу талапкер келди, ошол талапкерге сиз аябай байланып алдыңыз да, жүрөгүңүз менен кирип кеттиңиз да, сүңгүп. Жөн гана бул, жөн гана таанышуу. Балким сиз эфирдин башында айткандай, көптөн бери Гүлиза жалгыз болгондуктан күтүүсүз талапкердин келиши ушундай эмоцияларга жетелеп атат. Балким толкунданып кетти аябай. Кандай десеңиз да өзүңүздүн чечимиңиз, ооба жок десеңиз да. Келиңиз Гүлиза. Гүлиза кантип жок деп айтарыңызды билбей жатат окшойсуз, Мунарбек деле отурат го. Жок, мен негизи мындай эме кылбайм да. Мен жолугушууга чакырган адамга, мисалы, эгер потенциалы бар, мындай Жакшынакай мырза болсо, мен чыга берем. Бул жерден эч кандай эч нерсеси жок да. Мен эмнеге ооба дей албай жатасыз? Келечеги жоктой көрүнүп, анан жөндөн жөн жолугуп эмди ал адамдын убактын алып, көңүлүн алып, анан мен өзүм дагы бул жакта Гүлиза көчөдө кетип бара жаткандачы, жөн эле бир адам менен мынтип кагышып кетишиң мүмкүн да, бирок ошол сен бактың сени карап туруп өтүп кетип баратканын билбейсиң да. Балким биз билбейбиз чындыгында да, мындай эмне болуп кетет, андан ары ал адамды сен экинчи жолу көрөсүң, үчүнчү жолу көрөсүң, ошентип анан тагдыр буйруп калат да жашоодочу. Азыр дароо эле сен көрүп туруп эле андан келечекти көрүп алышың керек эмес да. Мындай караганда бир эле биздин талапкер азаматка тиешелүү эмес. Биз да байкаштырып карап көрүшүбүз керек да, эгер чындап турмуш кургубуз келсе. Ооба, мен турмушка чыгып, мен деле бактылуу болгум келет, бирок ушул мындай мага мындай уверенность бербей атат да, дальше кетеби кетпейби депчи. Бул жолугушуу жөндөн жөн болуп калат. Кетпесе кетпейт да, турмушка чыккан жоксуз да сиз. Эч ким бербей койсочу. Сиз өзүңүз эле оорлоштуруп атасыз, эмнеге мынча абалда болот? Мына Мунарбек деле бир талапкер кетирди, чачын артка тарап отурат мына. Кара кийинки талапкерди күтүп.
Зато күрөш болот атпайбы бул жерде Гүлиза айым? Сиз эмнеге анча өзүңүзгө, жүрөгүңүзгө жакын алып алып, анан ошого ыйлап, эч кандай кайгырып, мына Жанара деле мына канча талапкер кетирди мына. Жок, просто мындай аябай жүрөгү кең, ушундай сонун адам көрүнүп атат да, анан жүрөгүн оорутуп аламбы же мындай эме болуп калабы деп. Сиздин да жүрөгүңүз ооруп? Жүрөгүңүз оорубайбы? Бир жолу барып балык жеп анан келип жок десе деп коюп. Эми негизи адамдынчы өзүнүн тандоосу да. Мен деле ушул жоопко даяр болуп келгем да негизичи. Ооба же жоккочу. Тура эле түшүнөбүз. Эми биз оюбузду айттык, Гүлиза. Эми сиз чечим чыгарыңыз, биз жо убакытта келип жетти окшойт. Мындай негизи сүйлөгөндөн эле билдим да, аябай жакшы, мындай жүрөгү кең, сонун адам экени. Негизи сүйлөгөндөн эле билинет. Бир барып жолугуп сүйлөшүп көрөлү. Биз жолуктук долбоору. Бул 100% реалити шоу. Бүгүн катышуучу Гүлиза айымга мына бизден Азамат мырза келип, сизге бир жолу жолукканга мүмкүнчүлүк берип жаткан убагы. Мунун баарын эле биз Азамат мырза студияга кирип келгенде байкадык окшойт. Аябай өзүнө ишенген мырза экен. Сиздердин мамилеңиздерин дагы болсо жакшы уланып кетишине биз дагы тилектешпиз. Анан мен бүгүнкү эфирге келе албай калган талапкерлерге кайрылуум бар эле, кичинекей. Мындай учурлар болуп келген, бирок эмнегедир эфирде айтчу эмеспиз. Мисалы үчүн бүгүн бизге бир талапкер келмек, бирок студияга келе жатып буту сындырып калыптыр да, бутун сындырып алыптыр. Азыр ооруканада, сакайып кеттиңиз батыраак. Экинчиси болсо телефонун жоготуп алыптыр. Ошону менен студияны да таппай, же телефон издерин билбей адашып жүрөт. Бизде 2 айымга бүгүн да талапкерибиз бар болчу. Эгерде сиз дагы биздин катышуучуларыбызга келе istesеңиздер, келе бериңиздер. Эми жол сизге гана болгон экен бүгүн. Бүгүн сизге буйруптур. Бардык нерсе буйруктан. Урматтуу Анжелика Кайратовна, ошентип биз эфирдин соңуна да келип жеттик. Бүгүн эми биздин катышуучулардын арасында дагы күтүлбөгөн нерселер болуп кетти. Билбейм, мен үчүн абдан бир оор эфирлердин бири болду. Өзүңүздөр көргөндөй, биздин реалити долбоорубузда ар кандай талкуулар болот. Ар бир түгөйдүн, ар бир жаштардын ортосунда болуп жаткан нерселер булар сиздерде деле болот. Ар бириңиздердин араңыздарда деле болсо керек. Ошондуктан биз чыныгы жашоодо кандай сезимдер өзгөрүп жатса, ошол нерсени гана талкуулап, сүйлөшүп жатабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, кандай болсо дагы ар бир адам өзүнүн бактысы үчүн күрөшүш керек экен. Сиздер сен муну жактырбай койдуң, муну туура эмес кылып койдуң дегениңиздер менен ар бир адамдын өзүнүн чечими бар. Ошондуктан биз катышуучулардын да өзүнүн чечимин сыйлап келебиз. Караңыздарчы, биз сиздер үчүн эң сонун катышуучуларды тандаганбыз. Биздин агай Уланышбек мырза, жана ошондой эле бүгүндөн баштап мына өтө өзүнүн кең келечекте чоң максаты бар красавчик сулуу, сөзүнө туруктуу жигиттердин бири Ислам мырза, жана ошондой эле бизнесмен Нурсейит мырза, жана ошондой эле мастер спорт Кубанычбек мырза, ошондой эле шоу бизнестеги жаңыдан ырчы болуп келаткан Мунарбек мырза, жана ошондой эле биздин арген таланттуу жигит, жана ошондой эле жолдош таап алды. Ушул мырзаларга биз талапкер айымдарды күтөбүз. Коштошпойбуз, болгону гана жакынкы күндөрү көрүшкөнчө дейбиз. Анан чакырууга кой ташка барат элек деген биздин жаштарды узатып койбойлукпу, анан өзүнчө коштошолук. Эреже боюнча чогуу биргеликте кызыбызды сизге тапшырдык. Канча бир саатка чейин эле. Ооба. Хорошо. Аман эсен кайра алып келишиңиз керек студиябызга. Балык жегенден курдак жейсиң деп сурап бериңиз, курдак алып барыңыз. Бизге да балык алып келиңиз. Кол чаап коелу анда келиңиздер. Тамаша. Ошондурге да колдогонго дагы туура келет. А биз болсо сезимге толгон эмоциялар менен, жагымдуу сүйүү сезимдер менен биз жолуктук долбоору ар дайым өзүнүн жумушун алдыга карай улай келет. Бүгүн сиздер менен болгон менин кесиптешим Анжелика Кайратовна. Жана ошондой эле мыкты шоумен алып баруучу кесиптешим Канат Шабданбеков.
Жана МТС телеканалынын жалпы жааматына, биз жолуктук долбооруна терең ыраазычылык билдирип бир кол чаап коелунаdı. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак-саламат калыңыздар. Нооруз майрамыңыздар менен. Орозоңуздар кабыл болсун.